Армаңыздар кутмандуу кушак кешиңиздер менен ардактуу кыргызстандыктар. Бул сиздер көрүп жаткан иш күндүн кечи теле берүүсү. Кеш кезекчиси менен Эркинбек Турбаев. Бүгүн аптанын 4-күнү 11 март келди. Жаз күркүрөгөн көктөм өзүнүн толук ыйгарамдуу мындай укуктарына киришип, буюрса асманыбыз ачык болуп, элдин маанайы да көтөрүңкү, жазгы иштери, жазгы көптөгөн кызыктуу окуялар бизди күтүп жатат. Бүгүнкү эфирде болсо биз алдыңкы 2 саатты адамга адам керек деген жалпы темада атадык. Эмне дегенде, бүгүн биз кайрымдуулук тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүнкү эфирде биз мына бүтүндөй Кыргызстандын көңүл чордонунда болгон жалпы калың элдин мындай колдоосуна ээ болуп турган чоң бир ыктыярчылык өнөктүгү болуп жатат. Бул сөздү биз мына арузат деп арузатка арналуу деп чечтик. Ошондуктан арузатты сактап калуу, арузаттын кичинекей бөбөгөстүн өмүрүн сактап калууга ушул 2 сааттык эфирибиз өзүнүн бир мына пайдасын тийгизсе дагы бизге дагы абдан сүйүнүчтүү болот эле. Ошондуктан бүгүн биз арузаттын ата энеси менен жолугабыз. Ошондой эле элим барсыңбы мына элге таанымал болуп калган коомдук кайрымдуулук фонду менен Асана Бил коомдук кайрымдуулук фонду менен кеп курабыз. Бизден алыстабаңыздар, андай болсо түз эфирдин номерлары 0708 996 996. Биз эфирди Балам аттуу чыгарма менен баштайлы. Айгерим Расул кызыдан сиздерге музыкалдык белек болсун. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев.
Биз сиздерге сөз бергенде бүгүнкү эфирде биз аруу затка арнайлы деп чечтик. Мына сиздер азыр бүтүндөй интернет желесинде жалпы маалымат каражат булактарынан угуп жатасыздар. Ошо Ташматова аруу зат СМА деп аталган, мына ошол жүлүң булчуңдарынын атрофиясы деген өтө бир оор диагноз менен бүтүндөй кыргыз журтчулугу менен акча чогултуп жатабыз. Бул дарынын аталышы дагы Золгенсман деп аталат. Дээрлик 2.382.200 долларлык бир инъекция. Ошондуктан ушул эфирде биз аруу заттын ата энесин Бакай жана Жылдыз Ташматовдорду чакырдык. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Кандай болуп атат бүгүнкү күндө аруу затка жардам берүү процесси? Мына акыркы мен алган маалыматта 10 мартка жалпы керектелүүчү сумманын 13,5% чогулуптур. Ушул тууралуу да кененирээк айтып кетсеңиздер, канча керектелүүчү сумма керек эле, канчасы чогулду, кандай болуп атат бүгүнкү акыркы жаңылыктарыбыз? Акыркы жаңылыктардан бир ай мурун биз ушул жака келгенде биз маалымат соц тармактардан, телеканалдын эфирлеринен эле таркатылчу. Анан мындай чоң акыбат жок болчу да. Башкача чогулуш керек болуп калды да. Сумма көп, сумма чоң, убакыт аз. Башка жерге өтүш керек болуп калды. Анан ошого жараша бизге байланышка бир байке чыкты. Ошол азыркы баарыңыздар көргөндөй ошо Бишкекте көптөгөн акциялар болуп атат. Волонтер балдар, көбүнчөсү студенттер, кээ бирлери школдо окугандар, мектепте. Алар жөн эле көчөгө чыгып, плакаттар менен жана кутучалар менен өзүнчө чыгып акча чогултуп берип атышат. Аябай ошол жактан аябай чоң сдвиг болду да. Андан кийин биз азыр ушундай эле оору менен Кавказда Магомед деген бала бар да. Ошого ушундай сумманы бир айга жетпей эле чогултуп беришкен. Алар кандай кылышкан? Алар бир шаарда эле чогулта бербей, мисалы үчүн бизде Бишкек болсо, алар Нальчикте, алар ошол бир эле шаарда чогултуп отура бербей, алар бир айылдан экинчи айылга чейин ушинтип эстафета берип чогултуп беришкен да. Анан биз да ушундай сыяктуу кылып, азыр бизден ошо 7 областтан тең волонтерлорубуз чыгып атат. 7 областтан тең волонтерлорубуз ошо бизге акча чогултуп берип атышат да. Азыркы учурда бул башталыш эле да. Биз анткени мына бир жума боло элек биздин волонтерлор чыгып башташты. Жыйынтыктары жакшы, Уже башталды, ооба. Ошо өткөндө биз тиги балкычта көлдөн келатканда балкычтан көрүп калдык. Демек азыр кайсы шаарларда терс иштеп атат? Айтыш оор. Биз өзүбүз жетишпейбиз да. Убактыбыз тар. Ооба, убактыбыз тар. Ошон үчүн биз жоопкерчиликтүү өздөрү мен жардам берип, мындай көбүрөөк убакыт силерге бөлө алам. Көбүрөөк жардамга убакыт бөлө алам. Ушу үйдө эле, бирок үйдө отурам, удаленно эчтеке кыла албайм деп, мындай ишке чыгып акция чыга албайм. Эмне кылып бере алам деген ошо волонтерлорго биз ошо региондорду бөлүштүрүп бергенбиз. Алар үйдөн эле отуруп, аларга толук инструктаж берет да, волонтерлоргочу, аймактарда, Бишкектен тышкары. Алар айтышат, биз силерге ушундай разрешение беребиз, бизге паспорт бергиле, разрешение беришет. Биздин атыбыздан чогулткангачы, эми баары расмий түрдө өтсүн депчи. Анткени эми ар кайсы жакта ар кандайлар болот, сурашат. Эмнеге сен именно чогултасың депчи. Разрешение беребиз, ар кандай реквизит беребиз, листовка, ушундай эле кутучаларды кээде ушуну берип калабыз. Ошо кураторлор ушул менен иштешет да. Азыр биз билишибиз боюнча Баткенден 1-2-3 жерден акциялар өтүп атат. Аруу затка жардам деп Жалал-Абад облусунда, ошо Жалал-Абад шаары, анан Жалал-Абадтын жанындагы Жалал-Абадтын облусуна кирген дагы 1-2 шаарбы же айыл ушуну кошулду да. Таластыкын мен толук айта албайм. Бирок аяктыкы да башталып аткан. Нарын шаары өзү, жана ат башы аябай. Көл Искөлдө ушу балыкчы, Каракол, анан кийин Ананьево, Григорьевка. Чүйдөн болсо уже көп эле айылдар уже кошулуп кетти да.
көп айыл, көп шаарлар кошулуп кетти. Ошондой эле Токмок, Кара Балта жана башкалар. Демек жерлерден кытайчылар өздөрү байланышка чыгып, ооба. чуркап берели, акча чогултуп берели деп атышат. Бул силер менен байланыш керек. Анан силердин жөнөткөн реквизиттерде жана уруксат кагазы болуп калабы, кандай бир жазып бересиздер. Себеп дегенде эми кандай болгон күнү дагы тилекке каршы ушул акча маселесине тийгенде өтө бир мындай этияттык менен мамиле кылыш керек. Ооба. Арузаттын бүгүнкү күндөгү маанайы кандай, биз түшүнүп атабыз, силер алып келген жоксуздар. Ал балабыз Арузат тез-тезден чарчап калса керек деп атам, ушундай учурларда. Азыр абалы ошондой эле деп айтсак болот. Кандай десек, азыр просто көп ушул ар кайсы жака чыкканда, кишилер менен көп жолукканда бат эле чарчап, уже ыйлактап баштайт да. Анан кичине күндөн күнгө уже алы кетип, колун көтөрө албай, оюнчуктарын кармай албай калат. Анан отура албайт, өз алдынча кулап кала берет. Ошо Бул сыма боюнча дагы бир аз сүйлөшө кетсек, бул ошол илдетти ооруну биз жакында эле угуп баштадык да, негизичи. Кыргызстанда бир 10 чакты балада бар деп уктум. Андан деле көп болсо керек. 31. Көп болсо керек, 31 деп атат. Ошол сыма дегенибиз орусчасы спинально-мышечная атрофия экен. Бул оорунун табияты кандай экен? Эмне жөнүндө ооруп атат ошондо? Мен бүт жактан эле айтканбыз. Негизи бүт жакта эле маалыматыбыз бар ошол оору боюнчачы. Негизинде бул биздин ошо биздин жерде жалпы биздин өлкө эмес, жалпы дүйнө жүзүндө ар бир 35-40 адамда бул СМН деген ген бар экен да. Бул мутация болгон же жөн эле жок болгон. Бирок биз мындай симптомдору жок, балким жети атабызга чейин жүрө берген бул ген. Анан эч симптомдору жок, оорубай эле, жакшынакай эле жүргөндөр да. Бирок ошондой эки кишинин жолугуп, ошондой эки кишинин балалуу болсо, 25% менен балдары ошондой оору менен, симптомдору менен болот да, оорулары. Ошондо ушул ооруну илдетти айыктыруучу бир эле инъекция. Ошол инъекциянын баасы бүгүн ошо дээрлик $2,5 миллион чапчып атат. Каякта жасалат бул инъекциянын пайдасы кандай болот экен? Бул негизи бул инъекция ошо СШАда жазылат, Америкада. Башынан ошо СШАдан чыгат, бирок бул башка өлкөлөр менен, башка өлкөдөгү клиникалар менен договор бар да. Келишимдери бар экен. Келишимдери бар. Америкага, мисалы үчүн биз акча топтодук, Америкага төлөдүк. Алар бизге жөн электрондой счет фактура жөнөтөт. Алар биз ошого төлөйбүз. Анан айтабыз, биз силерге бара албайбыз. Биз мисалы үчүн Россияда клиникага барып, Москвада клиникага барып алайлы. Ошол жака жибергиле депчи. Алар жиберишет. Демек, негизгиси Кошмо Штаттарынан анан уруксат кагазы менен эң жакын, эң ыңгайлуу клиникадан барып, бул бир эле укол. Ооба. Кан тамырга сайылат. Ооба. Анан Капельница сыяктуу. Капельница сыяктуу. Анын действиясы кандай болот ошондо жыйынтыгы менен? Жыйынтыгы менен ошол аркадагы генди, бул ушундай балдардыкы аркадагы ген мутация болгон же жок да, сынып калган. Ошол генди, ошол инъекция барып, ошондой эле генге алмаштырып коет да. Толук иштеген. Ошол гендин ордуна иштейт. Ошол гендин ордуна иштеп берет да. Ушул жакка туруп. Түшүнүктүү. Бакай Жылдыз, анда биз Арузат тууралуу чакан бир сюжет даярдаган элек, ошону дагы көрүп коелук, анан болсо маекти улантабыз, дагы мындай чакырыктарды жасайлы. Келиңиздер анда ошол экранга көңүл буралы. Бубусина. Götür башты, götür. И молодец какая. Какая молодец, Арушка. Бусю.
упадешь. Подожди, выйдем, тебя покатаем на качелях. Чуть-чуть подожди, потерпи. Вставай, давай, вставай сама. Ну-ка, попробуй сама встать. Вот так специально падает, и потом встать не может. Оу! Да, уведомление придет. Жалпы Кыргызстан менен Арузатка жардам берүү өнөктүгүн улантып жатабыз. Бизде мейман төрүндө Бакай Жылдыз Ташматовдор, Арузаттын ата апасы. Айта кетсеңиздер, ушул азыр биз сюжетте көргөн айрым ыкмалар бул Арузаттын мындай өзүн жакшы сезишине да кандай ушул инъекциядан башка дагы процедуралар болуп турушу шартпы, зарылбы, кандай иштер жүргүзүлүп атат? Айтып берсеңиздер ушул жөнүндө. Негизи бул балаларга сөзсүз түрдө биринчи эмес менен бул ошол инъекция керек. Ошол инъекциянын шарттары бар, бирок андан тышкары бул балдарга постоянный поддержка керек да. Бул вертикализатор деп коет, туутары, корсеттер, ошонун баары керек. Бул кыймылдабагандыктан туура эмес позада дайыма туруп турат да буттары. Анан кийин бала постоянно болбосо дагы жок дегенде күнүнө 2-3 сааттан вертикальный положениеде болуш керек да. Булар тура албайт да. Ошонун атайын вертикализатор бар, ошону тургузуп коет, ошол жака байлап коет. Колдору бош болуп эле, анан ушу баштарын бүт байлап коет. Ошол жакта турушат, бирок ал бизде жазалбайт да. Бул атайын балага жазылат да, ар бир балага индивидуальный да. Корсеттер дагы, калгандардын баары индивидуально, бизде жок андайчы. Бизге заказ кылган күнү дагы ал бияктан эч ким ченей албайт андайдычы. Мүмкүн болсо жанакы реквизиттердин 50 сом номерун айтып койсоңуздар, биз силер айтар менен ушу дароо экрандарга чыгарып койсок, эфирибиз бүткүчөктү илинип турса деп ойлойбуз да. Реквизиттер кандай? 50 сом, э? 50 сом, о деньги, эки мобилдик капчыктары бар экен, 0700 2102 13 0707 72 44 16. Мына ушул электрондук капчыктарга сиздер акча салсаңыздар болот. Негизи мына мен түшүнгөндөн эч кандай акча жактан чек жок, туурабы? Канча адам болсо, канчага чейин болсо дагы эң негизгиси ушу көбүрөөк адам салып, көбүрөөк адам жардам берсе деген ойдобуз. Эми 6 миллион элибиздин бир мындай 1,5 миллиону сыртта жүргөн менен ал жактан негизи мигранттар жактан дагы көп жардамдар келип атса керек, демейде мигранттар мындай темага абдан сезимтал келишет. Негизи жардам берүүнүн мындай өнөктүгүн байкап атасыздар да. Кимдер экен ошол кайдыгер караган адамдар, кайсы катмардын адамдары? Көбүнчөсүндө бул жөнөкөй эле адамдар, бизге окшогон эле, балким бул биздин мурунку кошунабыз же ушундай. Биз аларды тааныбайбыз, бирок алар биздей эле адамдар да. Көбүнчөсү биздей эле адамдар, жөнөкөйлөр эле. Кээбикилер дагы бар, чалып ошо кечирип койгула, бирок мен ушу бир акыркы 50 сом болчу эле, калган жардам бере албайм деп. Ушундай да адамдар бар. Өзүнүн акыркы 50 сомун берип, анан чалып дагы кечирим сурайт да, көбүрөөк бере албайм депчи. Ушундайлар дагы бар. Көбү ушинтип эле топтолот да. Мына биздин шаардагы, Бишкек шаарындагы волонтерлор 3-төн 4-төн болуп бөлүнүп, ушу плакат көтөрүп алып, көчөдөн кыдырып эле ушинтип чогултуп жүрүшөт жардамды. Ушу жактан мисалы үчүн көбүнчө жөнөкөй эле адамдар келип, атайын келип уже бизди тааныйт. Арузатты тааныйт, Арузатты, бул Арузаткабы деп уже ишенип салышат да.
Бакай жылдыз эгер өзүңөр тууралуу сурай турган болсок, акча жоголткан менен силер эми өзүңөр жеке коротуп жашай албайсыңар да. Экөөңүздүн бирөөңүздөр жумуш кылышыңар керек. Негизи ошол башкаарга оор күндөр чыкчөктү. Кандай турмуш жүргүзөт элеңер? Азыр кимиңиздер иштеп атасыздар? Жалпы үй бүлөлүк акыбалыңыздар кандай болуп атат? Негизи биз шаардын тургундары эмеспиз да. Биз негизи Панфилов айылынан болобуз. Бул кичине Кара Балтанын тегерек четинде да. Кара Балтанын ары Кайынды деген шаарга жакын. Ошол жакта өзүбүздүн үй бүлөбүздүн мал чарбачылык бар. Ошол жактан биз дайыма иш жүргүзчүк көптөн бери. Ата энебиз менен кошо биздин ушу Үй бүлөлүк, үй бүлөлүк окат. тиричилик. Тиричилик менен. Ушундай эле эгин айдоо, ушинтип эле жан бакчык. Азыркы учурда ушул абалга жараша ата энебиз жалгыз калып, өздөрү караганга туура келип калды да. Алар жардам берип турушат дайыма. Ошонун артынан эле биз ушинтип ушул жакта тоо жылдырып жүрөбүз да, мындайча айтканда. Шаарга көчүп, шаарга убактылуу келип жайгашып, бул жакта туугандардыкында туруп жүрөбүз да. Мындай эми арыз атка жөнөкөй карапайым эл жардам бергенден башка дагы мындай кандай коомдук бирикмелер менен сүйлөшүүлөр жүрүп атабы? Септин сиздердин аркаңыздарда мисалы ошол элим барсыңбы, артынан Асана бил кайрымдуулук фонддорун да чакырып атабыз. Анан ушул темага байланыштырып жалпы арыз ат деп эле атадык. Ал тараптан өнөктүк иштер кандай жүрүп атат? Элим барсыңбы жакшы жардам беришкен. Булар жаңы жылдын астында биздин эле Кыргызстандын телеканалдары менен сүйлөшүп беришкен. Биздин биз жөнүндө маалыматты таратуугач, биз жөнүндө сюжет тартып кетишкен. Өздөрүнүн соц тармактарга чыгарып беришкен биздин окуяны. Калган кайрымдуулук фонддорду айта албайм. Биз көбүнө кайрылдык, бирок көбүнчөсү проект менен иштешет экен да. Булар мисалы үчүн ушундай эле жалгыз калган энелерге же ата энеси жок балдарга жардам берген фонддор да көбүнчөчү. Же уставында уже жазылгандар да, кимге гана жардам берет депчи. Мисалы үчүн кээки фонддор бар. Алар жалгыз гана рак оору менен ооругандарга эле жардам берет. Ушундай сыяктуу болуп көп жерден отказ укканбыз. Бирок ушу элим барсыңбы бизге жардам беришкен. Дагы Апаке кайрымдуулук эмес, бул коомдук фонду. Ооба, коомдук фонду. Алар дагы аябай жардам беришти. Көптөгөн эстафеталарды запускать этишти. Көптөгөн кайрымдуулукту алар дагы чогултуп беришти да. Учурда сиздерге жана арызатка мындай инъекциясынан башка да кандай жардамдар керек болушу мүмкүн? Балким ошол сиз айткан жанагы вертикализаторду же болсо корсеттерди балким мындай заказ кылып алдырсак болот экен. Дагы кандай жардамдар керек болуп атат да? Бардык чечимин баары эле ушул бир эле инъекция келип такалып атабы? Ооба, бардык. Азырынча ооба. Азыркы учурда жалгыз гана максат, жалгыз гана ошол астыга койгон маселебиз ошол инъекция болуп атат. Ошого болгон аракет, болгон күчүбүздү ошого эле кетирип атабыз. Кандай болсо дагы ушуну алыш керек болуп атат депчи. Эмнеге дегенде канчалык эрте алып калсаң, любой дарынычы, канчалык эртерээк алсаң, ошол инъекцияны ошончолук эффекти жакшыраак болот да. Ошого азыр күчүбүздүн баарын таштап атабыз. Эми мындай жалпы арызатка жардам берүүдө эң негизгиси убакыт каршы иштеп атат бизге туурабы. Себеп дегенде бала ошол инъекцияны канчалык эрте алса, ошончолук баланын организми ошо менен бекемдешип, анан генди чыгарып баштайт, туурабы? Ошондуктан демек биз маектин мындай жалпы резюмелеп айта турган болсок, убакыт өтө тардык кылып атат. Сиздер номерларды көрүп атасыздар. Силерге дагы мындай кайрылуубуз бар. Ошол эфирден чыккандан кийин YouTube'дан
каалаганда кесип, мен силерге ссылкасын жөнөтөм. Номерлор менен дагы бир жолу элге кайрылсак болот. Мен ишенем, сөзсүз түрдө биз максатка жетебиз деп. Ошондуктан мына сиздер менен маектин жыйынтыгында дагы бир жолу сиздерге камераны көрсөтөлү дагы Арузатка бир мындай чакырып кетсеңиздер болот, өзүңүздөр кайрылып кетсеңиздер болот. Мен дагы көп ошо маалыматты бөлүшкөнгө аракет кылам. Келиңиздер. Бизге сөзсүз түрдө каражат жардамы керек. Биз эч качан кол чүрбөйбүз. Дайыма мен билем биздин кыргыз эл, өзү кыргызстандыктар аябай ынтымактуу. Дайыма жардам бергенден тартылбайт. Бирок каражат жардам кыла албасаңыздар, бирок силер Бишкектен тышкары же өзү Бишкекте же аймактарда турсаңыздар, бизге ыктыярчылар керек. Мындай айтканда волонтерлор, волонтерлор түшүнүкүрөк да. Волонтерлор керек. Дайыма бизге дагы эле жетишпейт атат волонтерлор. Каякта болбосоңор дагы ушул номерлер турат. Ушул номерлерден WhatsAppка жазсаңыздар, биз аймакка жараша направлять этет элек да. Ыктыярчылар көп керек болот атат, кол бут керек болот атат. Арзаттын апасы, сиздин бир кичине кыскача кайрылгыңыз болсо? Мен жалпы кыргызстандыктарга кайрылгым келет. Бизди ушундай ата-эне бала үчүн эмнеге гана барбайт. Ошондуктан мен эч кимге каалабайм мындай ушундай маселе менен жолугууга, ушундай сыноого кабыл болууга. Мен баарына кайрылып кетет элем. Колдон келген жардамды сурайм да сизден. Ошо анан дагы уже бизге буга чейин жардам бергендерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат. Бакай, Жылдыз, жараткан күч кубат берсин сиздерге. Кайраттуу болуңуздар, сабырдуу болуңуздар. Адам үмүтү жок болбойт. Биз сөзсүз түрдө чоң үмүт менен, илгери үмүт менен жашап келебиз. Арузат үчүн буюрса ошол максатка жетебиз деп ойлойбуз. Эң негизгиси өзүңүздөр күчтүү болуңуздар. Сиздерди көрүп, балаңыздар кызыбыз сүйлөбөй турган болсо да, бирок өзүнүн байкымда жан дүйнөсү менен сезип турат сиздерди. Ошондуктан мен эң биринчи сиздерге кайрат каалайт элем. Анан сөзсүз түрдө дагы бир жолу жалпы Кыргызстанда кайрылып, ошол Ташматовдор үй бүлөсүнө, Арузаттын ата апасына, Арузатка ошол инъекциясына жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Анан өзгөчө ыктыярчыларга кайрылабыз. Мен ойлойм, азыр өзгөчө бизге жаштар угуп атат. Азыр мен муну дагы өзүнчө кесип дагы жарыялайм. Чын-чынына келгенде убакытты бекерден көп өткөрүп коебуз. Чын-чынына келгенде жөн эле көчө темселеп коймой жайыбыз бар. Ошондуктан өмүрүңүздөрдүн кайсы бир бөлүгүн ошол чоң өнөктүккө арнап койсоңуздар, мен ойлойм, мунун пайда соогун баарыбыз сиздер менден дагы жакшы билесиздер. Ошондуктан Арузатка жардам бергенди улантабыз, Арузатка ден соолук каалайбыз. Бардык мобилдик капчыктар экранда да турат. Биз эфирде жардамалык блок менен уланталы. Андан соң кайрымдуулук тууралуу теманы кененирээк сүйлөшөбүз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кайрымдуулук тууралуу сүйлөшүп атабыз. Темабыздын аталышы адамга адам керек. Көптөгөн жылдар арасында мына коомчулукта өзүнүн аброю менен кылган иштери менен дагы ошо Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду таанылып келе жатат. Анда эмесе мен төрагасы Айдар Кубанычбеков жана Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун ыктыярчысы Айжан Жумаева менен сиздерди дагы бир жолу тааныштырып кетейин. Биздин мейман төрөсү келдиңиздер. Чоң рахмат сиздерге. Саламатчылык. Биринчиден ыраазычылык билдиребиз Айдар мырза. Айжан, себеп дегенде фонддун бүгүнкү күндө фонддун иши абдан көп. Мен түшүнгөндөн азыр эле сиздердин ордуңуздарда мына Арузаттын ата-энеси дагы отуруп кетти. Арузат тууралуу биз бүгүнкү эфирде арнайлы деп атабыз. Анан сиздерге өзүнүн ыраазычылыгын билдирип кетти. Бүгүнкү күндө Айдар мырза, Элим барсың коомдук фондунун кыскача таржымалуу тууралуу, анан бүгүнкү күндө кандай негизги фокус менен иштеп жатасыздар? Канткенде ушул кайрымдуулукту бир нукка салып атасыздар, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Биринчи кезекте күнүбүздү кайрымдуулук менен баштайлы деген уранга чакырып кетет элем баардыгыбызды.
Жалпы сиздерге рахмат, терең ыраачылык, ар дайым колго аш кылып жүрөсүздөр. Негизи Элиң барсындык коомдук кайрымдуулук фонду 2008-жылы түптөлүп, түптөлгөндө дагы биздин жергиликтүү жаш ишкерлердин колдоосу менен түптөлгөн. Муну эмнеге баса белгилеп атам? Анткени билесиздер, бир фонд, бир ассоциация түптөлүп жатканда көбүнчө бир каржы булактар менен же болбосо чет жактан келген донорлордун жардамы менен түптөлөт. Биздики жергиликтүү өзүбүздүн кыргызстандык ишкерлердин ушундай колдоосу менен түптөлгөн. 12 жыл болду, кайрымдуулук кайыгында сүзүп келатабыз. Кайрымдуулук багытында бир канча көптөгөн долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырдык командабыз менен, ыктыярчыларыбыз менен биргеликте. Негизги эле максатыбыз ушу кайрымдуулук маданиятын жайылтуу. Анткени бизде тилекке каршы кайрымдуулук дегенде эле дароо эле акча, бийлик, мансап деген бир ой келет. Биз ар дайым түшүндүрүп келебиз, айтып да келебиз, биздин командабыз бар, барбыз командасы, андан кийин биздин студенттердин, ыктыярдын командасы. Айтайын деп аткан нерсе сөзсүз түрдө эле каражат, акча эле эмес. Ар бир инсан, ар бир киши өзүнүн аркалап келаткан кесиби менен кайрымдуулук кылса болот. Мисалы, мынакей доктурлар, доктурларга терең таазим. Доктур болуп иштеп келаткандарга биз ар дайым айтып келебиз, сиз өзүңүздүн кесибиңиз менен аркалап келатасыз. Бир гана ошо диагноз коюп атканда же бир нерсени обследование кылып атканда, текшерип атканда ошого туура диагноз койгону менен эле эң чоң кайрымдуулук кылган болосуз. Ал үчүн сизден эч ким каражат талап кылбай эле. Анткени мамлекет белгилүү деңгээлде маянасын берип жатат дегендей да. Же болбосо мугалим болсо, кол астында 20-30 окуучуну окутат бир мугалим. Ошол 20-30 окуучунун арасынан эртең бир күнү бир президент чыгышы мүмкүн, бир ишкер чыгышы мүмкүн, бир мыкты адис чыгышы мүмкүн дегендей. Ошондуктан туура билимге инвестиция кылганы бир мугалимдин мынакей эң чоң кайрымдуулугу ошол. Же болбосо айдоочулук, таксист дейли, таксистке кардар отурду, ал акчасын төлөдү, А пунктунан Б пунктуна кетип баратса, ошону аманатта, бул киши аманат болуп отурду, ошону баягы сак саламатта жеткирүү, жол эрежелерине баш ийип дегендей. Айтайын деп аткан нерсе ошол. Анткени бизде тилекке каршы жанагындай түшүнүк бар, адамдар менен сүйлөшө келгенде эле мен аз бай эмесмин дейт, мен аз колуман эч нерсе келбей атат дейт, же болбосо мисалы бай дегенде кандай түшүнөсүз дегенде мен Бишкекте бир бөлмөлүү батирим болуш керек, автоунаам болуш керек, стабилдүү бир жумушум болуш керек дейт. Ошондой адамга барып көргөнүбүздө, ал адамдын тил адамдын айтуусуна караганда ал бай болуп калыш керек эле, бирок ал бай деп эсептебейт. Анткени мен бир бөлмөлүү батирге батпай баратам, мага 3 бөлмөлүү керек. Мерседес унаасында эмес, мага Lexus унаасында автоунаа керек. Бир стабилдүү жумуш эмес, бир бизнестин ээси болсомбу дейт. Айтайын деп аткан нерсе, бул жашоодо адамдын баласы бир гана айтат эмеспи, көзү топуракка тоет депчи. Чындыгында ошондой экен. Бирок бул демек эмес, жардам бербей атат дегенге жатпайт. Жардам бергендер жардамын кол сунуп узатып аткандар көп. Ошол эле учурда баягы айтайын деп атканым, сөзүмдүн башында айткандай, кайрымдуулук маданиятын жайылтууда дагы ушул кайрымдуулукта иштеп жатканда бул өтө чоң бир стратегия болуш керек экен. Эмнеге? Анткени азыркы учурда байкасаңыздар, операция жана башка ушундай кымбат баалуу операциялар өтө көбөйүп кетти. Анан көзөмөл жок, мисалы. Бул адам баласы пенде экенбиз да, көргөндө жүрөк деген бар экен, чыдабай баягы эл сомуна же капчыгына же банктык реквизиттерине барып 50 сомбу, 10 сомбу жиберип коет. Бирок бул даректүү кетип атабы деген суроого жооп ала алыш керек экенбиз да. Так алына элек демек. Ооба, ошондуктан баягы фонддордун дагы, мына башка кайрымдуулук фонддорго да кайрылып кетет элем. Бул жаатында миссиясы өтө чоң жана жоопкерчилиги да бийик. Эмнеге? Анткени сага эл ишеним көрсөтүп атса, ошонун отчетун бере алсаң, алган тыйынын, алган кийимин, айтор алган аманатты даректүү жеткирип аткан бул бир миссиясы, ошо фонддун миссиясы болуш керек. Ал эми мисалы мына Элим барсындык коомдук кайрымдуулук фонду 1-3, 5 күндөр мисалы кабыл алат, ыкмасын айтып берейин. Кабыл алгандан кийин тийиштүү документтер болот. Мисалы операция болсо операция, же болбосо муктаж үй-бүлө болуп атса, мисалы керектүү тийиштүү справкаларын берет бизге. Андан кийин биз 2-4 күндөрү биздин социалдык кызматкерлерибиз, психологдор ошол кабыл алынган документ боюнча үйлөрүнө барып текшерүү жүргүзүлөт. Социалдык изилдөө деп коет бул нерсе. Социалдык изилдөө жүргүзүлөт. Эмнеге? Анткени аманатты туура даректүү жеткирүү ниетинен. Анткени аманатты бизге дейлик мынакей айжанайым берсе, биз аны жеткирүү биздин милдетибиз болуп калат.
Ошондуктан бул аманаттарды туура жеткирүүдө дагы бул андан кийин гана анан базага алынат. Бул да эң чоң жумуш, оор. Анткени билесиздер, бизде көбүн эсе баягы эң көп мына муктаж болгон үй-бүлөлөр бул биздин шаардын четинде, көбүнчө ири базар, мындайча айтканда Дордой базарынын тегерегинде жайгашкан. Эмнеге? Баарыбызга эле маалым, ал жакта кыймыл аракет бар. Күнүмдүк турмушун, күнүмдүк нанын 200 сом, күнүндө 300 сом тапкандар бар. Ошол менен жан баккандар бар. Ошондуктан ал жака барганда дагы кыйналабыз. Мисалы, автоунаа маршруткалар барбайт, мисалы. Автоунаа менен барыш керек. Анан социалдык изилдөөдө дагы өзүнүн эрежелери, тартиптери бар. Бир адам барбайт, анткени бир адам эмоцияга алдырып, деп коюшу мүмкүн. Эки адам барат ал жакта. Эки адам барып, анан кошунасынан суралат, үйү каралат. Ошондон кийин гана анан базага түшөт дагы. Анан биз өзүбүз тиркеме иштеп чыкканбыз өзүбүздүн базабызда. Анан ал базага киргизилгенден кийин паспортный данные менен анан кандай жардам алып атат, ошонун баардыгы анан фиксация болуп турат. Ошондуктан өтө маанилүү экен. Мына пандемия убагында көрдүк. Пандемия эми баягы апаатка такаат кылып, баягы башыбызга балей келгенде көрдүк, кыргыз элинен айланса болот. Ар бир инсан, ар бир киши, студент болобу, жаш өспүрүм бала болобу, кимиси гана болбосун, колунан келген жардамын, колунан келген салымын кошуп жатты. Бирок андан кийин көптөгөн фонддор ачылды, көптөгөн кыймылдар түзүлдү. Бирок айтайын деп атканым, ошо адамдарга ушу кайрымдуулук маданиятын жайылтууда ишеним экен да. Бир эле бул кайрымдуулукта эле эмес, бир адам менен бир үй-бүлө кура турган болсоң дагы ишенимдин негизинде үй-бүлө курулат да. Ишеним болбосо бул болбойт экен. Ошондуктан ошо ишенимге ээ болуу бул өтө оор. Анын отчетун бериш керексин, публикация кыласың. Ошондуктан биз алган азык-түлүктөрдү таратсак, ар дайым өзүнүн социалдык баракчалардан эмне кылабыз, муну баягы жарыялап турабыз. Эмнеге? Көбүн эсе айтат, оң колуң бергениң сол колуң көрбөсүң. Эмнеге силер пиар болуп атасыңар, реклама кылып атасыңар? Жок дейсиз. Бул пиар эмес, бул реклама эмес. Мен мисалы жеке Айдар катары бир кайрымдуулук кыла турган болсо, мен айтпай эле кылып атабыз анысты эле. Аны менден эч ким отчетун сурабайт. Бирок сен фонд болгондон кийин, фонддун жетекчиси болгондон кийин сага бирөө 5 сомго торот, бирөө 50 сомго торот, бирөө 500 сомго торот. Ошонун аманатын каяка кетип атканын көрсөтүү. Ооба, баардыгы эле көрсөт деп айтпайт, бирок ошондой учурларда билесиздер, акча болгон жакта же болбосо ошондой берилген жакта, бул кеттиби деген суроого ортодо шайтан азгыр кылат дагы, анан баягы ой туура эмес бурулбасын деген ниетте. Ошол себептен баягындай үймө-үй кыдырып азык-түлүктөр же болбосо дары-дармектер ушинтип тапшырылып берилет. Негизи сиз менен баягы кенен ачсак болот бул теманын себебин мол тажрыйба топтоп калдыгыз өзүңүз. Азыр мен кепти Айжан Жумаева сизге бурсам, Элим барсын коомдук кайрымдуулук фондунун ыктыярчысы деп жазылып турасыз. Ушул коомдук фонддун ыктыярчысы болгондо ал ким? Ал эмне функция аткарат? Иш күнүңүздөн, жеке убактыңыздан канчалык убакыт кетет? Ыктыярчы болгондо кандай фокусту алдыңыз жеке сиз мисалы? Ыктыярчы болгондо мен атайын ыктыярчы болоюн деген оюм жок болчу. Пандемия убагы башталганда баягы продуктты таратып баштадык да, себеби көп кишилер үйүндө иштебей отуруп калган, наны жок отурган адамдар көп болду. Анан барып баягы продуктыларды жеткирип калгандан кийин уже ошондой ситуацияда жашаган адамдарды көргөндөн үйдө отура албайт экенсиң. Ошентип эле анан Элим барсынбы фондунда волонтер болуп, чоң командабыз менен, барбыз деген командабыз менен иштеп калдык деп айтсам болот. Бул волонтерлук жумуш эч кандай өзүбүздүн жеке, я сама по профессии бухгалтер, никоим образом не мешает. Можно запланировать волонтерский жумушту параллельно аткарып иштей берсе болот экен. Негизи эле буга чейин зекет деген нерсе бар, берип келген, эч кимге көрсөтпөй, билгизбей берип келгем. Айдарбек чынында айткандай, вот волонтер болгондо ошондой биздин колубуздан өткөн жардамдарды көрсөтүш керек экен. Вот ошентип Инстаграмдан бизге көп кайрылган адамдар көп болот. Айдарбекке бизге өзүнүн списогун берет. И вот ошо волонтерлук жумуш эми эң негизгиси Аллах тараачылык үчүн кылабыз. Ошого ыраазыбыз, биздин колубуздан ушундай нерселер өтүп, элге жардам жетип атканы. Основной мындай бир чоң функциясы деле жок. Айдарбек айткандай, аманатты жеткирип, аяктагы адамдар менен эң негизгиси ошо алардын жашоосун көрүп, сүйлөшүп, убакыт бөлүп,
аларды дагы түшүнүп, кээде болот где-то психологический разговорлор болот, тоже сүйлөшүш керек, жакшы ойду айтып, ниетиңди айтып, где-то может быть даже совет берип, ошондой ошого дагы убакыт кетет кичине. Анан обязательно паспортный данныйларды жазып көрүп, и бывают случаи, когда хочется повторно еще раз поехать помочь. Такие моменты мы для себя фиксируем, смотрим. Вот ошол эле чоң мындай бир жумуш деп айта албайм. Самое главное жүрөктөн жардам берген, жардам берейин деген ниет болсо эле ал өзү эле боло берет экен. Рахмат сизге кылып аткан иштериңизге. Мен Айдар мырзадан бир нерсеге кызыгып сурайын деп атам да. Сиз коомдук ошол элим барысы менен түптөлүшүнөн бери жүрөсүз, Айдар байке? Ооба, мен буга чейин негизи ушул баягы ушул элим барысынын түптөгөн жашкерлер ассоциациясында 8 жыл иштедик. Андан кийин бул жака дагы ушул баягы системаны дагы коюп, дагы жаңы күч менен, жаңы дем менен деп сураганда мен көп ойлондум. Анткени билесиздер, эми кайрымдуулук бул оңой эмес экен. Оор. Биз ар дайым айтып келебиз, бул кайрымдуулук жумушу бул пайгамбарлардын миссиясы болуп келген да, мындайча айтканда. Анан килтейген пайгамбарлык статусуна карабай кандай сыноолорду өткөн. Биз пендебиз, биз баягы күнөөкөр бир инсанбыз. Анан ыктыярчыларыбызга терең ыраазычылык билдирип кетем. Башын бириктирип атканда дагы, сүйлөшкөндө дагы даяр бололу. Ар кандай баягындай оор сөздөр айтылат, каргыштар келет. Анткени сен баардыгына кучак жайып жардам берейин дейсиң, бирок колуңан келишинче гана бере алат экенсиң. Сага мамлекет бир тыйын бөлүп бербейт. Сен ар бир тыйынды мына командабыз менен өзүбүз иштеп барып, биз мындай деп коебуз. Биз костюм кийген, көйнөк кийген, мындай эмне дейбиз? Кайырчы деп коебуз да. Интеллигентный кайырчы деп коебуз. Эмнеге? Анткени иштин эң кызыгы сен өзүң үчүн эмес, тааныбаган бир инсан, тааныбаган бир үй бүлө үчүн өткөнсүң. Анан баягы Стив Джобстун айтып кеткен сөзү бар эмеспи, акыркы сөзүндө. Дүйнөдө мен бүт нерсенин даамын татып көрдүм дейт. Бирок ошол кайрымдуулук кылып аткан учурда, ошол минутада, ошол секундада алган мындай бир моокум дейбизби, алган бир ошол кездеги бир моменттерде эч бир жактан ала алган жокмун дейт. Рахатты. Анткени чындыгында муну сөз менен айтып жеткире албайбыз. Биздин айжан эжебиз биринчисинде пандемия учурунда продуктуну биз Дордой Моторстон алып, аны фасовать эткенге гана келген. Биринчисинде өзү да айтып кетет. Андан кийин баягы бизде ыктыярчыларыбыз, эстрада жылдыздары болсун, Сиз баш болуп, алып баруучулар болсун, чоорчу, бийчи, айтор студенттер баардыгы биригип, анан ар бирөө өзүнүн машина автоунаасы менен өзүнүн күйүүч майын өзү куюп, Сиз костюмдарды кийип барып үймө үй кыдырып таратып жүрдүк. Ыктыярчы болуш дагы мен ойлойм ар бир адамдын колунан келе бербейт. Муну эрк болуш керек, көөдөнү ток болуш керек. Анан бул ыктыярчылык үчүн бир акча же бир нерсе төлөнүп да берилбейт. Сөзүн өзү эле айтып атпайбы, ыктыяр. Ыктыяр деген ким? Ыктыяр деген өзүнүн ушу убактысы менен кайрымдуулук кылып атышат бул кишилер. Мисалы барып, баягы убакыт бир кылыч сымал дейт, сен аны кеспесең ал сени кесет дегендей, ошол убакытты туура пайдаланып, бул кишинин мен билем. Толтура проблемасы бар, толтура жумушунда бар, бирок ошонунан дагы убакыт бөлүп барып кайрымдуулук кылуу бул колунан келе бербейт. Анан берген адам да эр адам деп коебуз. Бул жаатында дагы ар бир адам колунан келе бербейт экен. Анткени бул багытта жүрүп көптөгөн инсандар менен жолуктум. Колунда болгону менен дагы, колунда болбогону менен дагы. Анан жашоо мындай карап отурсаң, чындыгында мындай бир кызыктуу экен да. Бирөөгө берип койгон, бирөөгө берген эмес, бул да бир сыноо да. Мен баягы жараткан айтат эмеспи? Ар бир инсанга, ар бир пендеге мен көтөрө ала турган гана сыноо берем депчи. Ошондуктан бул да бир сыноо деп айтабыз. Анан мына жакында эле биздин студент ыктыярчыларыбыз менен жылуулук тартуулайбыз Долбоор алкагында. Биз мынакей 23 февралда, анан 8 мартта таң атпай саат 5-те туруп алып, ысык кофе, чай, анан студент кыздар, балдар өзлөрүнүн колу менен булочкаларды жасап, анан таттуу тамак, таттуу наандарды жасап, анан барып ушул жылуу тазалык кызматкерлерине барып тараттык. Жылда эле таратабыз. Бул жакта эмне? Бул жакта бир миллион берип аткан жериң жок.
мисалы. Бирок көңүл экен. Бул азыркы учурда адамга адам керек экен. Адамдар менен сүйлөшө келгенде 30 жылдык тажрыйбасы бар мугалимдер жүрөт иштеп, мисалы. Бул жыргагандан эмес да. Бул жашоосун бир үй бүлө жүрөт, 4-5 баласы бар. Эртең менен саат 3-тө турат. Анан элестетиңиздер, мындай да жакшы бир статистика алдык. 40 жылдан бери иштеп жүргөндөр бар. 40 жылда мен өзүмө сурадым, Айдар дедим. 40 жыл сен күн баягы кыш, жай, жаз, күз дебей 3-тө туруп, 3:30 туруп, күндө барып ушул көчөт тазалап кыла алат белең деген суроо. Оор. Бир ата менен кезип калдык, 70 жаштагы ата. Ал ата эмне дейт? Атанын баласы бизнесмен экен. Үйү бар, баардык нерсе. Баласы келеткенде, ай ата, үйдө эле отурбайсызбы? Мынакей эмне болсо мен алып берейин. Балам дейт. Мен дейт, мына бир бутум бул жакта, бир бутум могу дүйнөгө жакындап калды дейт. Мен дейт, аркы дүйнөгө барып калсам дейт, сен мамлекетиңе кандай кызмат кылдың дегенде, мен жок дегенде мынакей ушул тазалык жагына колуман келген салымды коштум деп жооп берем дейт да. Көрдүңүздөрбү? Бул да эң чоң кайрымдуулук. Ошондуктан айтайын деп аткан нерсе, дагы бир мал сурадым. Азыркы учурда баягы салыштырмалуу кандай болуп калды биздин өсүп келе негизи айтор биздин элибиз, журтубуз кандай болду десем, көбү мындай деп жооп берди. Салыштырмалуу кичине жакшы дейт. Мурда дейт шыпырып жүрсөң, атай машина менен токтоп, атай мусорду сенин жаныңа таштап кетип калгандар көп болгон дейт. Эмнеге? Сен ал сенин жумушуң да, сен аны кылыш керексиң да деген бир ойдо. Азыр кичине ошондойлор арылды дейт, бирок бар дейт андайлар деле. 5 кол тең эмес демей, бирок тазалык жагынан да баягыдай көп болбой калды дейт, таштанды таштап. Ошондуктан мына айтайын деп аткан, ар бир биз инсанбыз да, көчөдө кетип баратып, таштандыны урнага таштап койсо болот да. Бул деле ыктыярчылык болуш. Бул да ыктыярчылык, бул да кайрымдуулук маданиятын жайылтуу. Мисалы, эмнеге? Бир театрга барышыбыз мүмкүн, кинотеатрга барышыбыз мүмкүн, же балдарыбызды балким бир паркка алып барышыбыз мүмкүн. Бал муздак жеп туруп, анын баягы кагазын алып туруп көчөгө таштап койгон, эмне тазалыкчылар тазалап коет деген да туура эмес. Анан бизде тилекке каршы жанагындай бир сөз бар. Бир жолугушууга барсаң, же болбосо бир нерсе кылып калсаң, биз кыргызбыз да дейт. Жок, андай эмес. Кыргыз эмес, ошо сен, ошо мен. Баягы Исхак Разаков айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген бекерден айтылган эмес. Ошондуктан ар бир нерсени өзүбүздөн башташ керек экенбиз. Өзүбүздөн баштаганда гана ошондо биз эмне кыла алабыз? Баягы көп нерсени ийгиликке жетише алабыз. Анан жана айтып кеткендей эле, азыр көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып атабыз. Мисалы, мына 20-жылы Билим Инвест деген долбоор баштаганбыз. Анткени карап көрсөк, азык-түлүк берет экенбиз, көмүр берет экенбиз. Муну менен жакшылыктан чыгып кете албайбыз. Бирок ошо муктаж үй бүлөнүн 4, 5, 6 балдары болгондор бар. Ошо балдарга биз кандай инвестиция кылдык деген суроону сураш керекпиз. Эртең алар 18ге чыкканда толук кандуу биздин Кыргыз Республикасынын жараны катары болуп эсептелет. Анан ошондо кандай жаштар келатат деген нерсени суроого жооп алыш керекпиз. Абдан чоң. Ошондуктан ошол баягы азыркы учурда бала бакчалар менен сүйлөшүп, мынакей Умняшка бала бакчасы менен сүйлөшүп, 7 баланы азыр мынакей окута баштадык. Тунук Наристе бала бакчалары менен сүйлөшүп, мисалы үчүн 4 орун беришти, 4 баланы мисалы үчүн жайгаштырып атабыз. Биздин ата-энесинен ажырап калган балдар, кыздарыбыз бар, карап келебиз. Ал балдарды дагы IT компаниялар менен сүйлөшүп, IT-ран компаниясы менен 10 баланы IT курстардан окутуп алдык. Айдоочулукка үйрөтүп, айдоочулук көлүктөрүн алып берип атабыз. Кесиптик курстарды ачып, кесипке үйрөтүп атабыз. Кесип дегенде эмне? Эң актуалдуу, эң керектүү кесиптерди тандаганбыз. Тигүүчүлүк, ашпозчулук. Эртең бир күнү ал кызыбыз апа болот. Анан көрүп атабыз, тамак даярдаганын билбейт экенсиң деп ажырашып кеткендер бар. Ошондуктан азыртан атанын, апанын ролун аткаралы. Ооба, тагдыр экен, ошондой болуп калды. Бирок бул демек эмес да, аны коомдон бөлүп коюш керекпиз деп. Ошондуктан ар бир инсанга негизи эй чыкканыбыз бул туура болот. Бир эле мисал, ошол эле жетим өскөн мисалы Чыңгыз Айтматов болсун, дагы ким мисалы Исхак Разаков болсун. Интеллигенциянын баары эле дээрлик жетимдер болгон да. Дүйнөлүк аренада Махатма Ганди болсун, же Майк Тайсон, булар да убагында жетим өскөн. Бирок убагында буларга ээ чыгып, инвестиция туура кылынган үчүн дүйнөнү дүркүрөткөн. Бул спорт жаатында болсун, бул маданият чөйрөсүндө болсун, бул ишкердүүлүк жаатында болсун, саясий жаатында болсун, экономика, айтайын аткан нерсе баягы убагында ээ чыгып калуу өтө маанилүү экен. Кийин аттиң ай деп. Анан көп ыктыярчылар бизге айтып калат. Биз да айтабыз, убакыт өтө берет экен. Артты кылчайып караганыбызда
аттиңай дебеш үчүн ар бир минутаны, ар бир убакытты туура пайдаланып, эл жер үчүн кызмат кылып калуу бул ар бир адамдын мындай миссиясы же болбосо вазифасы деп ойлойм, эсептейм. Толугу менен кошулам сизге Айдар мырза. Сиз менен дагы маекти уланталы, экинчи блок бар. Азыр үчөөбүз кошо экрандарга көңүл буруп, анан ошол жакта мээримдүүлүк деген бир чакан кесиптештерибиз мээримдүүлүк эмне, мээрим деген эмне деген ыр бар эмес беле? Элге акча болот. Ошол тууралуу сюжетти көрөлүк анда болсо. Келиңиздер. Жардам берүүгө уруксат этиңиз. Билим үчүн. Күн сайын жакшылык үчүн ал эмнени алат? Келдиңби? Ал эч нерсе албайт. Ал байып кетпейт. Аны телевизордон көрсөтүшпөйт. Белгисиз бойдон калат. Жакшылыктарды жасап, белгилүү боло албайт. Апа! Ал чыныгы эмоцияларды алат. คือได้แค่ความรู้สึก Ал бакыттын катышуучусу болот. ได้เข้าใจ Терең түшүнүккө жетет. Сүйүүнү сезет. Акча сатып ала албаган нерсени алат. ซื้อไม่ได้ Ушундай адамдар дүйнөдө жакшылыктарды жаратышат. Мына, бекер ала кой. Ал эми сиздин жашооңуздачы อะไร эмне жөнүндө кыялданасыз? ที่สุด Жакшылыктарга ишенгиле. Мына ушундай мээримдүү роликтен кийин биз кайрадан элим барсыңбы коомдук карымдуу фондун менен сүйлөшө турган болсок, мен кайрадан эле Айдар мырзага кайрылгым келип турат. Айжан, сизге кайрадан бир аздан кайрылабыз. Сиз мына көп жылдан бери ишкерликте дедиңиз, анан мына сизди ушул атайын чоң фонддун башына койду да. Анан сиздин жеке тажрыйбаңыз боюнча Айдар мырза, кайрымдуулук алуучу, кайрымдуулуктун адресаты жана кайрымдуулук берүүчүнүн бүгүнкү күндө портрети, мындайча айтканда кайрымдуулуктун экономикасы, кайрымдуулуктун ландшафты кандай деңгээлде өзгөрдү, багыт кайсы жакты көздөй баратат, кайсы тармакта көбүрөөк суроо талап болуп атат дагы, кайсы тармактар балким мурдакыдай болгон мындай мурдакыдай фокус башка жакка бурулуп калды. 20-жылы негизи ар дайым бизде айтып келебиз, пандемия болду. Оор жыл деп айтат. Мен айтып берет элем, бир эле жыл эмес, 3 жылга деле эсептеп койсо болот ошол жылдычы. Ооба. Чын эле оор болду. Анан мынакей азыр экономикалык акыбалыбыз деле мышык элек сөзүн ачыгы. Мына азыркы күндү ала турган болсок, азык-түлүк
азык түлүктүн баасын көрүп атабыз, кандай асман чапчып кетип баратат. Эгерде мурда 1000 сомго бир жакшынакай чоң пакет келсе, азыр 1000 сомго кичинекей эле бир пакет келет. Кадимкидей көрүп атасыздар. Көрүп атабыз, ал мындай Салмакка салып, салмактап көрүп атасыз. Анан мындай экен да, канчалык бир өлкөдө жакырчылык азайса, жакыр адамдар азайса, демек ошончолук экономикасы дагы демек чоң бийик болгон болот да. Мисалы Швейцарияны ала турган болсок, Финляндияны ала турган болсок, мисал айтып атам. Ошол эле Эстонияны алалы, мисалы, макул Швейцария деп азыр каякта бир тоонун Эстония абдан жакшы өрнөк биз үчүн. Мисалы Эстония деле мына КМШ өлкөлөрүнүн арасына кирген. Мен ал жака барып дипломатический академияда окуп келгем, көргөм да, кандай алар өнүккөнүн. Бүт бардык нерсени электрондоштурган. Электрондоштурган, жада калса дары ала турган болсо бир инсан онлайн заказ кылат, онлайн кылып туруп анан үйүнө чейин келип алып келип берет. Эмнеси жакшы? Биз азыр Кудай сактасын, билбейбиз кандай дарыны колдонобуз. Адам ооруганда, же балаң ооруганда, же тууганың, же ата-энең ооруганда эптеп айыктыш керек, врач эмне десе барып ошону саябыз. Биз да врач эмеспиз да, эми доктор эмеспиз. А бирок ошонун кесепетин айынан кандай гана көрүнүштөр болуп кетип атат. Көп, Ошондуктан айтайын деп аткан нерсе, баягы системалык түрдө реформаларга барсак жакшы болот. Анан азыркы учурда негизи мынакей биз эми баягы кайрымдуулукта жүргөн үчүн чындыгында баягы Кыргызстандын чындык экономикасын көрүп атабыз да. Пандемиядан кийин тилекке каршы кайрылгандардын саны көбөйдү. Мына мен азыр эле эфирге кирердин астында Айжан эжеге айтып атып элем. Эгерде буга чейин айына бир 70-60 үй бүлө кайрылса бизге, азыркы учурда февраль деле айтайын, эң кыска ай болгон. Февраль айында эле 150ге жакын үй бүлө кайрылып атат бизге. Бул азык түлүк сурап, кийимгече азык түлүк сурагандар. Операция, оор операцияларды эске албаганда. Айтайын деп аткан нерсе, мына ишкерлерге да кайрылып кетет элем, аларга да ыраазычылык кыйын болуп атат. Мына ишкердүүлүктө дагы. Бирок ар дайым ишкерлерге да айтабыз. Бүгүн 5 киши иштетип атасызбы? Эртең 10 кишиге чыгарсаңыз сизге алкышмын. Эң чоң белдеме эмелерди, баягы награда деп коет го, баягы сыйлыктарды ошолорго бериш керек. 5 киши, 10 киши эмес, 10 үй бүлө деген сөз. Ооба. 5 үй бүлөнү дагы алыска тентитпей, айра үй бүлөсүнүн жанына алып калып атат дагы. Үй бүлөсүнүн жанында булар тиричилигин кылып атат. Көрүп атабыз. Баягы элдер айтып кетет, мына Орусияда иштеп жүргөндөр, Америкада иштеп жүргөндөр, Европада болсун, Кореяда иштеп жүргөндөр жыргап жүрөт деп. Жок, андай эмес. Барып жолукканда кезигебиз алар менен. Жыргаган жашоодо эмес, турмуштун эшек арабасын сүрөп байкуштар баратат ал жака, жыргаганда эмес. Анан эмне? Баягы ошо каражат табайын, баламды окутуп калайын, же болбосо мыяктан үй бүлөмдү багып калайын деп барат дагы үй бүлөсүнөн ажырайт. Үй бүлөсүнөн ажыраганда алыста болгондо автоматтык түрдө ажырашкандар да болуп кетет экен, тилекке каршы өсүп келаткан балдар. Байланыш түзүлөт да, алыста. Байланыш түзүлөт. Мындайча айтканда тирүү жетим калгандар көп болуп атат. Тирүү жетим дегеним атасы, апасы бар. Бирок бала ата энелик мээримди көрбөгөн үчүн мындай башкача чоңоюп калат экен, тилекке каршы. Бул чоң трагедия. Бул мени жеке абдан ойлонтуп, абдан жүрөгүмдө өйгөн маселе. Себеп дегенде бүгүн биз ооба продукт күнүгө адам жок деген 2 мал тамак жеш керек да, бирок балдарыбыз калып калып атат да. Бул өзүнчө чоң улуттук трагедияга айланып калышы мүмкүн. Тилекке каршы Айдар мырза, Айдар экен убактыбыз да кичине тарыраак болуп атат. Мен Айжанга сизге дагы бир кайрылат элем. Азыр бизде көптөгөн адамдар көрөт, буюрса түз эфирде көрүп атат, анан телеканалдарга чыгабыз. Өзүңүз ишкерсиз, өзүңүз таң аткандан кечкиге чейин башка бирлерге жумуш ордун түзүп үй бүлөлөрдү багып атасыз, бирок ошого карабастан эмне үчүн биз ыктыярдуу, ыктыярчы болууга мындай болушубуз керек? Себеп дегенде ошол себебин сиз айтып бериңизчи. Бул жашоого келгенден кийин айта кеткендей жакшы нерсеге себеп болуш керек да. Аягында жашап бул жашоо деле бүтөт, ишкерибиз деле бүтөт, аягында эмне кылдык деген суроо болот да. Кимге жакшылык кыла алдык, аркабызда эмне калды деген. Ошон үчүн ар бир адам бир жакшы нерсе калтырайын, жакшы бир жумуш кылып кетейин деген баягы ниет болуш керек. Пользуясь случаем, могу на завтра вас пригласить. Эртең 10-да чыгабыз продукты таратканы. Поэтому ар бир адам эле жакшылык кылайын деген ою бар. Бирок ар кандай проблемалар болот. Ошолор менен эле баягы жашоонун немесине кирип кетет да.
иштеш керек, албетте акча иштеш керек, акча табыш керек. Бирок ошол иштегенден дагы баягы зекеттен сырткары дагы бир чоң жумуштарды болбосо дагы мындай бир волонтерлук жумуштарды жасап, параллельно жасай келсе жакшы болот. 2020 жылы чындыгында кыргыз элибиз өзү эле ушул чоң бир проблеманы көтөрүп кеттик деп айта алам. Чындыгында даже Кыргызстанда эмес, башка мамлекетте жашаган биздин жарандар чоң жардам кылышты. Азбы, көппү акчалар түшүп атты. Продуктыдан тышкары канча дарыларды жеткирип атты, канча концентраторлор, керектүү нерселердин баардыгын бүт регион боюнча иштедик. Региондорго чейин барып аттык, өзүбүз жеткирип аттык, врачтар менен напрямую иштешип аттык. И ал биз эмес, ошол башка даже мамлекетте жашаган кыргыз биздин жарандардын кылган жумушу. Алар дагы ыктыярчы болду деп айта алабыз да. Биринчиден абдан сүйүндүм сизди көрүп, көптөн бери көрүшүлө элек. Мына жакшы эфирде Шултос менен көрүшүп калдык. Жеке өзүңүздөргө, жекелик ишиңиздерде, үй бүлөңүздөргө жаратканым жакшылыктарын кенен жадырсын, ишиңиздерге ийгилик. Элим барсын коомдук фонду да көп жылдарга чейин элине кызмат кылууну уланта берсин. Чоң рахмат, баардыгына терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Ыктыярчылыгын баардык Кыргызстан боюнча ыктыярчыларга, демөөрчүлөргө, айтор себеп болуп аткандарга жаратканыбыз баардыгыбызды алуучу эмес, берүүчү колдордон кылсын. Алганды баарыбыз жакшы көрөбүз. Берген адам эр адам дейт. Ошондуктан күнүбүздү кайрымдуулук менен баштап, кайрымдуулукта жарышып жүрөлү. Айтканыңыздар келсин. Бизде конокто Элим барсын коомдук кайрымдуулук фондунун төрагасы Айдар Кубанычбеков жана дал ушул фонддун ыктыярчысы Айжан Жумаева болду. Биз эфирде дал ушул ыктыярчылык темасынан дагы да улантабыз. Кезекте Help the Children СКД коомдук кайрымдуулук фонду келе жатышат. Бизден алыстабаңыздар. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бүгүнкү эфирибиздин аталышы адамга адам керек деп атаганбыз. Азыр биз экрандарга арузатка жардам берүү өнөктүгүн улантуудабыз. Мобилдик капчыктардын номерлорун чыгарып койсок болот. Эфир бою карап, бир аз болсо дагы жардам колубузду сунаалы, аябайлы. Кайрымдуулук темасын утурлай, бизде конокто Help the Children СКД коомдук кайрымдуулук фондунун пиар менеджери Айсулу Кутанова жана ушул кайрымдуулук фондунун ыктыярчысы Айжамал Исамидинова. Куш келипсиздер, рахмат келип бергенсиздерге. Айсулу, пиар менеджер катары сиз ошол коомдук кайрымдуулук фондунун негизги ишмердүүлүк багыты кайсы багытта кайрымдуулук иштерин алып кетесиздер? Себеп дегенде тилекке каршы бизде маселе мамлекет деңгээлде өлкөдө абдан эле көп. Мына сизге чейин арузаттын ата энеси келип кетти. Элим барсын фонду мына баарыбыз билип калдык, алар дагы жалпылай негизи гуманитардык жардамды, социалдык жардамдарды көрсөтүшөт. Сиздердин фонддун ишмердүүлүгү эмненин негизинде? Биздин фонд онкология менен гематология дагы балдарды караштырат, жардам беребиз, дары дармектерди, кан полностью все, что нужно детям. Ошол анализдерди операцияга жибергенге акчалай жардам беребиз. Негизги демек багыт онкология жана гематология менен ооруган балдарга жардам беребиз. Кыргызстандагы силер сандарды билесиңер да. Цифрлар боюнча айтып кетсеңиздер, кандай болот? Жылына онкологияга 750дөй бала келет, жатат жылына. Гематологиялык отделенияга 1000ге жакын бала келет ар бир жылы. Ошол балдарга биз полностью жардам беребиз, бизге кайрылгандарга. Анан отделенияга полностью дары дармектерди алып беребиз. Көпчүлүгү кымбат дарылар. Азыр муктаж үй бүлөлөр көп. Ошолорго жардам беребиз балдарын дарылоого. Өзү балдар онкологиясы жана гематологиясы темасы абдан эле оор. Аны
сураганга эмес, айтканга дагы оор да, негизи септигине онкологияны ылайым эч ким башыбызга бербесин. Анан Айжамал айым, айтсаңыз, сиз ыктыярчы катары кандай функцияларды аткарасыз? Негизги багытыңыз кандай? Эми эң биринчи айтып кетсек, бул биздин фонддун президенти Конева Елена Ивановнанын демилгеси болду да, дарыгерлер менен психологдор чогуу тыгыз байланышта иштеш керек да. Анткени бул көп өнүккөн өлкөлөрдө дарыгерлер менен психологдордун чогуу иштешкен тыгыз байланышы ошо балдарды эмес, чоң кишилерди дагы айыктырганга мындай себеп болот да, көп жакшы жыйынтыктар келип чыгат. Анан ошо биздин фонддон 2 психолог бар. Бирөө жалдагы гематология балдар бөлүмүндө, а бирөөсү ошо балдар онкология бөлүмүндө да, онкологиядагы онкология оорукан менен балдар бөлүмүндө. Эми эң негизгиси бул ошо жаткан балдар менен, анан ошо балдар менен жаткан мамалар, ата-энелер менен, энелер менен да чогуу иштеш керек. Тыгыз байланышта. Эми үчүн дегенде анткени бул эне, ата, бул билесиз, аябай мындай эмоциясын балдарга билгизбеш керек да. Ошо энелерди психоэмоционалдык абалдан акырындап чыгарыш керек. Анан ошо балдардын оорусуна жараша кандай десем, оюн түрүндө, акырын диалог түрүндө балдарды ошол ооруну жоголоорун ишендириш керек да. Анан ошо эмоционалдык состояние деп коет, бул эмоционалдык абал. Бул эң негизгиси аң сезим менен иштеш керек да балдарды. Анан эң негизгиси күч бул эне деген кандай ой санаага батат. Уктабаган күндөр дагы болот. Ошол бала деген эненин көзүн карап жашайт да, эненин көзү деген кайгы апаны көрсөтпеш керек. Ошону биз көбүнчө айылдан келгендер апаларда, алар билесиз, үй окат бүтпөйт, турмуш. Ошолорду биз акырын эми терапия бар психологиялык, ошонун ар бир метод этаптары менен акырын чыгып, анан эгер биз дарыгерлер менен кошо тыгыз байланышта болсок, бул билесизби, азыркы убакытта көп нерселерге алдыга жылганга, баланы да албетте айыктырганга дагы жардам берет. Бул Кыргызстан үчүн жаңылык болсо психолог. Мурда психолог дегенде бул оорукчан адамдар барчу деп ойлошот, а бирок азыр ар бир адамда, ар бир жөнөкөй адам ар бир психологко кайрылса болот. Анткени бул азыр жашоонун таламы болуп атат да. Негизи баласы бир ооруга чалдыгып калганда ата-эне болуп көрбөгөндө чоң стресске кабыл болот. Ошондо бала да кабыл болот. Бирок бала болгон үчүн анын сырткы дүйнөгө болгон көз карашы такыр башкача да. Ал каалайбызбы, каалабайбызбы, баардык нерсенин бир мындай оюн катары, мындай ойнойт, кызыгат жана ошол учурда 3 байламда турат да, мисалы психолог, 3 бурчтукта мындай психолог, бала жана ата-эне. Ошондо психологдун биринчи фокусу ата-энеде болушу керекпи же балада болушу керекпи? Эми билесизби, ар кандай момент болот да, ситуация. Мисалы бар, мен палаталарды мындай кирип караганда кээ бир балдар бар, ошо стенканы эле карап жаткысы келет да, мындай ары карап. Ал ушул учурда биз биргелик бир чогуу кылышыбыз керек да. Бул жерден энеге дагы жакшы маалымат беришибиз керек, балага дагы. Анткени эне деген жалаң гана балага эне эмес, жакын дос да болуш керек да. Анан биз бардыгын байкаштырабыз да. Мисалы бул жерден экөө тең чогуу кетиш керек да, чогуу. Биринчи эне да, эне деген эми кандай десем, бирдей чогуу алып кетишибиз керек. Анткени жалаң гана балага берип эне менен иштебесек, ал таптакыр натыйжа чыкпайт да. Эне деген ошол жакшы ой, жакшы сезим, азыр билесиз, аң сезим, жакшы ой көп нерселерге алып келет. Ошо жакшы аң сезим, жакшы үмүттү мен эне менен иштегенден эне деген акырын балага да бериш керек. А баланын методикасы, этаптары албетте мен иштейм, бирок ал дагы ошондо чогуу болгондо дарыгерлер, ошо эне, ата-эне бала менен иштегенде бул аябай көп жакшы жыйынтык алып келет да. Мындай
мен айта албайм азыр, мен биринчи балага көңүл буруп, энеге албетте бул биринчи үй бүлөдө, үй бүлөдөн кетет бүт баары. Анан балдар чыкканда мен өзгөчө дагы ошо ата энеге дагы кыскача маалымат беришим керек, анткени үйгө барганда реабилитация учурунда дагы айлана чөйрө үйдө канча киши жашайт, ошо чоң атасы, чоң апасы, бир туугандар дагы ошол баланы көтөрүп, мындай бир кандай десе орусча бул самооценка, а бул кыргызча өзүн өзү баалоо категориясы дагы мындай көбөйтүш керек да, үйдө көтөргөндө ошондо билесиз да, кыргыздарда бар баягы жакшы дем, жакшы сөз бул адамдын көңүлүн көтөрөт. А ошо сиз айткандай сулуу нерсе, жакшы нерселер бул көп нерселерге алып келинет. Анан биз айтпатпайбыз, мына фонддун жардамы менен бизде программа клоунада бар, больничная клоунада келет, арт-терапия бар, анткени билесизби, ошол бир анан энелер үчүн дагы ошо кичине болсо дагы бир биз апаларга жанагы Арифлейм фирмалары ар кандай келет, кичине токуган, кичине болсо дагы кичине эс алып, кичине энелер өзүнүн кичине кандай болсо дагы бир жарым саат же бир саат болобу кичине өзлөрүндөй бир көңүлдөрүн ачып, бул дагы аябай жакшы дем болот да. Анан могу арт-терапия бизде жакында 9 мартта акция болду. Ишенесизби, балдар да кубанычтуу, ата-энелер да ушу балдар болгон эмоцияларын ачык боектор менен сүрөткө бүт чыгарышты да. А психологдор мындай байкоо жүргүзгөндө биз башында жөн эле сүрөт тартырганда биз билебиз эмне үчүн күн жаап атат. Анткени баланын настроениясы жок, ал тамчы. Мисалычы, ый да күн. А терапия болгон уже акырында күн ачылат. Жакшы өзүнүн досторун биз ушул аркылуу эле баланын биз кошкон салымыбыз сүрөт аркылуу да билип койсок болот да. Анан мен ойлойм, ушу Кыргызстанда бизде азыр бул жаңы көрүнүш, бирок көбүнчө ушу биздин төрайымга рахмат, биздин президентибиз ушундай эксперимент жасап, азыр ушу 2 отделениеде 2 психолог бар. Мен ойлойм, көп ийгиликтерге жетишебиз. Абдан жакшы, себеп дегенде оору бул сырткы көрүнүшү бар, сырткы көрсөтүчтөр бар. Дагы айтканда, дарыны сайыш керек, препараттар кабылдаш керек, бирок ички көзгө көрүнбөгөн дагы жан дүйнө бар. Ошол жан дүйнөгө силер дагы өзүңүзчө бир салымыңыздар кошуп атасыз. Сизге чоң рахмат айтам. Сиздин ишиңизди абдан баалайм. Жанакы сиз айтып калдыңыз, аниматорлук жумуштар, арт-терапия, клоунада, мунун бардыгы дагы силердин фондуңардын бир ишмердүүлүгүнүн бир бөлүгү, туурабы? Бул нерсе жөн эле келип чыккан жок да, бул нерсе бир кайсы бир тажрыйбанын негизинде келип чыктык да. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Бул нерсе биздин фонддун президенти өзүнүн баласы менен Германияда ушул рак менен дарыланган, рактан. Анан ошол программаларды Германиянын клиникасынан көрүп, эмне үчүн биздин балдар биздин Кыргызстандын больницаларында ушундай программа киргизбейт деп өзү сунуштап, өзү аниматорлорду табып, фонддун атынан Россияга жиберип окутуп, центр Седова бар Москвада. Бул центр бүт СНГга бир центр, кайсы жерде именно больничный клоунада деп окутат. Бул жөн эле клоундар эмес, булар терапевттер, булар психологдор. Булар баланын маанайын карап, ойнотуп, алаксытып аракет кылышат. Ошондой дагы быйыл арт-терапия киргиздик. Биздин ыктыярчылар жаңы студия ачылып, арт студиялар ачылып, ошолор менен биз сүйлөшүп, алар бизге келип жардамдашып, ушундай арт-терапияларды өткөзүп, ар бир майрамга балдарды алаксытып аракет кылышат. Бул эми мындай диагноз менен мындай диагнозго чалдыккан балдардын көбүнесе мындай жыйынтыктары оор эле болот негизичи, жакшы эмес да, бирок мындай оң жакты көздөй динамика барбы, бир аз өзгөрүү жакы себеп дегенде Кыргызстан өзү мамлекет артта калып баратканы менен медицина артта калбай эле, ар кайсы методикалар чыгарып атат, ар кайсы жаңы жолдор чыгып атат. Ошол тармакта мындай сиз айтып калсаңыз, жылда 750 бала чалдыгат экен, онкология, анан гематология, кандын аздыгы жана башка. Жакшы позитивдүү динамика барбы? Же болбосо кандай жолдор менен, мисалы сиз күнүгө
жолугуп жүрөсүң, канткенде ошол динамиканы азайта алабыз же жок, токтото алабыз жок дегенде? Динамика бар, анткени азыр жаңы препараттар чыгып атат. Ошол жаңы препараттарды биз алдырганга жардам беребиз. Алар ремиссияга чыгарат, ошол жаңы препараттар. Көбүнчө бала азыр ремиссияда жүрөт. Ошол туура лечение алганда биздин балдар айыкса болот. Анан азыр дарыгерлер окутууга чет өлкөгө чыгып калышты. Зарубежный опыт дегендей алып, ошолорду карап, чет өлкөлөрдөгү врачтарды, алардын опытын алып, биздин медицинага киргизип, ошондой динамика жакшы болуп. Демек, ордуна турбай эле, буюрса бул тармакта дагы жаңы жаңылыктар бар экен да. Сизге дагы бир жолу мындай бир сурап көрөйүн да. Негизи мындай оорудан эч кимибиз качып кете албайбыз. Эми бул ушундай болушу мүмкүн, ар кайсы шарттардан улам 100 000 деген шарттар келип, ушу бир ооруга алып келет да. Бирок ошол оору менен күрөшүүдө адамдын психикалык жана эмоциялык өзүн өзү сезгени, жакындар менен мамиле курганы, өзүн өзү алып жүрүшүсү бул негизги мындай пайдалуу болуп бере алабы? Кандай ойлойсуздар? Же силердин жумушуңар болгону мындай кандай десем, алаксытуу, жумшартуу ошол стрессти? Может ли ваша работа, скажем так, стать основой того, что... Мен айтып кетсем болобу? Да, адам может выйти из этой ситуации. Бир-эки жыл мурун бизде бир случай болгон. Бала мен өлөм, зачем мне лечиться деп жантып алган. Энесине орда ушундайды укканда. Ошондо биздин психолог сүйлөшүп балага өзүнүн жолун табып, ошондон кийин бала психолог менен сүйлөшкөндөн кийин баланын желаниясы чыкты да. Ошондо мамасы рахмат айтты да психологко. Ошондой случайлар дагы болот. Демек, ыктыярчы дегенде эле биз дароо кол бут менен жүгүргөн же болбосо бир ишти калган же продукт жеткирген же кан тапшырган сыяктуу адамдарды түшүнөбүз. Демек, бул ыктыярчылыктын диапазону, кыла турчу багыттамасы көп экен да. Анын катарында сиз дагы барсыз, психолог катары. Өзүңүздүн жеке тажрыйбаңызда ошол жардам берүүдө өзүңүз адам катары биринчиден ошол адамдар менен, пациенттер менен жолугуп, сүйлөшүп, бир иш жүргүзгөндөн кийин өзүңүздө кандай сезимдер менен кайтасыз иштен мисалы? Албетте, мен ушу отделенияга киргенде эле жадыраганда көздөр мамалардын көздөрүн көрөм да, алар айтышат, эже эртең да келесизби, биз сизди абдан күтөбүз. Күтүшөт демек, Ушундай кетип баратканда мен баарын эмете албайм да, бөлүп меники жаштарга возрастына бөлөм. Анан ар бир балага өзүнчө методика. Бүгүн бир терапия, эртең бир бүт баары пландаштырылган да, анан ушу мамалар айтат да, эже качан келесиз? Алар дагы түшүнүп калышты да, азыр психолог керек экен, айылдан келгендер, эже биз мындай сизге айтса көп нерселерди жеңилдеп калдык, анан көздөрүн көрөм ушундай качан келесиз, биз сизди абдан күтөбүз, эже айта турган көп нерселер бар деп ар бир палата келгенде эле ушу мамалар туруп калышат. Анан мен өзүм эне катары, аял катары, адис катары мен аларды ичинен аябай кандай булар эмне менен жашап жатканын түшүнөм дагы. Анан айтам, баардыгы жакшы болот. Баардыгы жакшы үмүт эч качан өчпөйт. Ар бир үмүт деп, анан билесизби, адам деген өзү туруктуу болуш керек. Ошо туруктуулукка мен үйрөтөм көбүнчө, балдарды дагы, ата-энени дагы. Анткени кээде мамалар да жатат, кээде папалар да жатып калышы мүмкүн да. Эркек кишилер да, кээде айылдан келгенде ата-энелер келе албаса, улуу эжелери. Ар бирине мен мисалы өзүнчө кандай, улуу эжелерине кандай подход, өзүнчө кандай мамиле түзүш керек. Мисалы аталар бул башка да, эне эмес, туурабы? Атанын эркектен ойлонушу башкача. Аларга мисалы алар чарчайт көп. Анан алар менен да өзүнчө
өзүнчө терапия өткөрүш керек да. Анан ошо мен ойлойм, билесизби, сүйлөшүп чыккандан кийин мен аябай ичимен ушу мен бир кандайдыр бир салымым кошулуп, мен ушу балага, ата-энеге жардам бердим деп жолдон ойлонуп баратканда өзүм мындай эме алам да, рахат алам да. Мен бүгүн ушул 1-2 балага салымды коштум деп. Анан ошол бала бул дүйнөдө бул жашаш керек үмүт менен. Ооруп, ушу менен ушул отделениеде ушу оорусун тыштап кетсин деп дагы айтам да, мергечи. Анан бардыгы айтышат, эже ушундай болобу, жомокту эле айтасың. Айтам, биздин жашоо жомок. Эгер жакшы баарын үмүт кылсак, адам деген аң сезим аябай күчтүү. Чет мамлекеттен анткени ушу психологдор жардамы менен даже иштеп атканда 1-2 айдан кийин барса, өпкөсүндө бир так жок, билесизби? Адамдын самовнушениясынан жок болгондор дагы результаттар бар да. Анан ушу мен ойлойм, биздин ушу фонд аябай көп жакшы салым кошуп атат. Рахмат сизерге. Фондуңарга ишиңиздерге ийгилик болсун. Айсулу Кутанова, Help the Children СКД коомдук кайрымдуулук фондунун пиар менеджери, Жамал Исамидинова, дал ошол фонддун ыктыярчысы, психолог. Сизерге абдан көп күч кубат каалайм сизерге деп. Себеби башка бирөөгө жардам бергенге дагы өзүңөрдү биринчи кезекте толуп туруш керек ишиңерде. Силер алсырап калсаңар, силер ооруп калсаңар, анда жардамды ким берет андай болсо. Бизде ушундай болуп калды, бири-бирибизге жардам колун сунуп, бири-бирибизге мындай көмөктөшпөсөк, азырынча ошондой. Анан бир жакшы замандар келгенде, буюрса, андай учурлар дагы аз болот, анан жардамга муктаждар дагы сөзсүз түрдө азаят, анан бардыгы сиз айткандай бири-бирине мээрим берип, бири-бирине жылуу сөз айтып, бири-биринин жүрөгүндө бир мындай оңой эле да жүрөктөрдү ачышчы, ошол негизги иштердин бири бул ыктыярчылык. Ошон үчүн силерге абдан элдин атынан дагы өзүмдүн атымдан дагы чоң ыраазычылык билдирем силерге. Азыр бизде жарнамалык блок болсун, андан соң дагы ушундай бир Асанабил деп айтылган коомдук кайрымдуулук фондунун өкүлдөрү менен тааныштырам. Алардан бизде экранда 07210213, 0777-7244-16 Элсом О деньги мобилдик капчыктарында Арузатка болгон жардамыбызды улантып жатабыз. Түз эфир аркылуу ушу атайын 2 саатты ушул темага арнаганбыз. Ошондуктан аянбаңыздар, колдон келген жардамды көрсөтөлү, Арузатты сактап калалы. Романтикалык сүйүү, сулуу жана баш айландырган, жанды кыйнап кайгырткан. Ушул сезимдердин баары сүйүү жаратат. Эмне үчүн биз өзүбүздү ушул эмоционалдык кара тешикке таштайбыз? Сүйүү биздин жашообузду маңызга толтурабы? Же биз жалгыздыктан жана азаптан ушинтип качабызбы? Сүйүүнүн артында сексуалдык каалоо барбы? Же бул адамдардын көбөйүүсүнө жаратылыштын максатыбы? Бизге ушул гана керекпи? Эгерде сүйүүнүн максаты бар болсо, анда аны илимпоздор дагы, психологдор дагы ача алышкан жок. Бирок тарыхтын жүрүшүндө айрым кадыр барктуу философтор кызыктуу теорияларды сунушташкан. Сүйүү бизге бүтүндүктү кайтарып берет. Байыркы грек философу Платон адамга сүйүү бир бүтүн болуш үчүн керек деп эсептеген. Өзүнүн Майрам аттуу чыгармасында ал куудул Аристофан жөнүндө жазган. Ал конокторуна төмөнкү мифти айтып берген экен. Илгери бардык адамдар 4 колу, 4 буту жана 2 башы болгон. Бир жолу алар кудайлардын ачуусун келтиргенде, Зевс алардын бардыгын тең 2-ге бөлүп таштаган. Андан бери ар бир эркек же аял өзүнүн жарымын сагынат. Ал эми сүйүү сиз дагы бир жолу ал адамды табуу. Чыгармада куудул Платон ушундай ойлойт деп тамашалаган. Балдар сүйүүдөн жаралышат. Немис философу Артур Шопенгауэр сексуалдык тартылууга негизделген сүйүүнү сезимтал элес гана деп айткан. Анын ою боюнча биздин каалоолорубуз үчүн бизди башка бирөө бактылуу кылат деп ишенебиз. Анан бул сезимди сүйүү менен алмаштырабыз. Бирок бул чоң жаңылышуу. Жаратылыш бизди көбөйүүгө мажбурлайт. Ал эми биздин сүйүүбүз балдардын төрөлүшүнө алып келет. Сексуалдык каалоолор канааттандырылгандан кийин биз барчылыктын азабына кайтып келебиз. Биз адамзаттын тукумун гана сактап кала алабыз жана андан кийин кызыксыз адамдын жашоосун улантабыз. Бул гипотеза ушунчалык кайгылуу угулат.
Сүйүү бул жалгыздыктан кутулуу. Нобель сыйлыгынын ээси британиялык философ Бертран Расселдын айтымында биз акыл, эс жана физикалык каалоолорду канааттандырыш үчүн жакшы көрөбүз. Адамдар көбөйүү үчүн жаратылган, бирок сүйүү кумарынан ырахат ала албасак, бул бизди канааттандырбайт. Суук, каардуу дүйнөдөн коркуп, өзүбүздү коргоп, жашынып калуу үчүн сырткы калкты жаратабыз. Сүйүү, жакындык жана жылуулук бизге дүйнөдөн коркпоого, жалгыздыктын кабыгынан чыгып, толук кандуу жашоого жардам берет. Сүйүү биздин жашообузду байытып, жашообуздагы эң баалуу болуп калат. Сүйүү жалган азап. Будда же агартуучу деп таанымал болгон Сиддхарта Гаутама Рассел философу менен кызыктуу талаш өткөзө алмак эле. Будда биздин негизги муктаждыктарыбызды канааттандыруу үчүн биз сүйөбүз деп болжолдогон. Биздин кумарларыбыз каардуу. Ал эми романтикалык сүйүүгө камтылгандар азап чегишет. Тилекке жараша Будда 8 жолун ачты. Кумарлардын отун өчүрүп, нирванага, тынчтыктын, тунуктуктун, акылдуулуктун жана меримдүүлүктүн жарык абалына жетүүгө жардам берет. Романтикалык сүйүү бул алаңгазардык деп Кытайдын жазуучусу Цао Сюцэйчин өзүнүн Кызыл алачыктагы түш чыгармасында буддисттердин позициясын мисал келтирген. Сюжетте Цзяджуй Сифенди сүйүп калат, бирок кыз сүйүп калган баланы басынтат. Сүйүү жана жек көрүү аны бөлүп жарып салат. Андыктан даосист ага сыйкырдуу күзгү берет. Аны Дзяджуй карабаса, айыга алат деп айтат. Бирок Дзяджуй чыдабай күзгүнү караганда, ал жерден Сифенди көрөт экен. Ошол заматта анын жаны күзгүгө кирип, темир чынжырчалар менен өлүмгө кетет. Романтикалуу сүйүү жөнүндө буддисттердин бардыгы эле бирдей ойдо эмес. Бирок окуяны адеп ахлагы мындай: башка адамга көнүү кыйынчылыктарга алып келет. Сүйүү бизге өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү чоңойтконго жардам берет. Эми бир аз позитивдүү нотага токтололу. Француз философу Симон де Бовуар сүйүү бул башка адам менен тил табышууну каалоо деп айткан. Ошол сүйүү биздин жашообузду маңызга толтурат. Ал бизди эмне үчүн сүйөрүбүздү жана канткенде жакшы сүйө алабыз деген суроого оюн айтып берет. Адамдар бири-бирин абдан жакшы көргөндө ар кандай көйгөйлөр пайда болот деп эсептеген. Башка адамга көз карандылык сиздин жашооңузда тез эле зеригүү жана манипуляцияга алып келет. Бувар мындай тызактан алыс болуш үчүн чыныгы сүйүү жөнүндө айтып берди. Анын айтымында сүйүү күчтүү достукка окшош болуш керек. Сүйүшкөндөр өзүлөрүн түшүнүүдө бири-бирин колдоп, инсандын чегинен чыгып, чогуу жашоосун жана айлана чөйрөсүн байытышат. Бул бир эле учурда коркунучтуу жана кызыктуу. Кээде биз кыйналабыз жана кээде сезимдерден учуп кете алабыз. Кээде биз өзүбүздү жоготобуз. А кээ бир учурларда болсо тескерисинче өзүбүздү таба алат экенбиз. Бул сиздин жүрөгүңүздү жарып же жашооңуздагы эң сонун учур болушу мүмкүн. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Дагы бир жолу эсиңизге салабыз. Бүгүнкү жалпы биз атаган темабыз адамга адам керек, кайрымдуулук темасын бизде эфирибизде жыйынтыктоо бөлүгүндө Асанабили коомдук кайрымдуулук фонду келди. Анда эмесе мен кезек-кезегин тааныштырып өтсөм, дал ошол Асанабили коомдук кайрымдуулук фондунун аткаруучу мүдүрү Абделкарим Али Мухаммед Али мырза, дал ошол коомдук кайрымдуулук фондунун социалдык долбоорлорду өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси Кундил Недаль мырза жана Асанабили коомдук кайрымдуулук фондунун бөлүм башчысы бүгүнкү биздин котормочубуз Шумкарбек Курсанов. Куш келипсиздер. Ассаламу алейкум. Куш келипсиздер биздин эфирге. Рахмат келип бергениңиздерге. Андай эмесе биз биринчи суроону да ушул Али Мухаммед мырзадан узата турган болсок, Асанабили коомдук фондусу Кыргызстанга канча жылдан бери келди, канча жылдан бери ошол жакта өзүнүн ишмердүүлүгүн улантып келе жатат, кайсы мамлекеттер ордош мамлекеттер жардам берип жатат, жалпы бир мындай тааныштыруу маалыматын айтып кетсе. شكرا لكم. أولا أقدم تحية لكم والشكر لكم على الاستضافة. هذا شكر لكم أولا. وبالنسبة لمؤسسة السنابل، والسنابل هي مؤسسة خيرية تعمل في دولة كرغستان، تعمل منذ عام 2004 ميلادية. Биринчиден сиздердин эфирге чакыргандарыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Асанабили коомдук кайрымдуулук уюму бул Кыргыз Республикасында 2004-жылдан бери өз ишмердүүлүгүн улантып келет. Негизги багыттар Кыргызстанда маселе көп.
الجهة الأساسية؟ إيه في أي مجال؟ المجالات. نعم. تعمل السنابل في مجال التنمية المجتمعية بصفة عامة، تعمل في مجال رعاية الأيتام، تعمل في مجال تقديم العون للمحتاجين، أيضا تعمل في المجال الصحي في تقديم بعض الأمور التي تساعد وتساهم على المساعدات الصحية للمجتمع، مثل بناء المستوصفات وتقديم الخدمات الصحية للمجتمع. كذلك نعمل في مجال التعليم مثل بناء المدارس وتقديم بعض الوسائل التعليمية الحديثة لبعض المدارس والجامعات. Фондтун негизги багыты бул социалдык долбоорлорду ишке ашыруу. Аларды эсептей кетсек, мисалы муктаж үй бүлөлөргө жардам берүү. Алардын арасында мисалы үчүн атасынан эрте ажыраган жаш өспүрүмдөргө ай сайын пособияларды берүү каралган. Андан сырткары билим берүү тармагына колдоо көрсөтүү. Бул багытта атайын Кыргызстандын шарты оор делген аймактарына мектептерди куруу, ошондой эле саламат сактоо тармагына колдоо көрсөтүү. Бул тармакта ошондой эле баягы Кыргызстандын муктаж айыл жергелерине атайын врачтар иштей турган фельдшер, акушерлик пункттарды куруу, үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараттарын куруу жана медициналык жабдыктар менен камсыздоо каралган. فالمؤسسة بصفة عامة تعنى بالإنسان وتهتم بالإنسان، بالمواطن القرغيزي الذي يعيش على أرض كرغيزستان، ومن أهدافنا المساهمة في تنمية المجتمع وتنمية الإنسان ومساعدة المحتاجين. هذه أحد أهدافنا الرئيسية. Биздин негизги багытыбыз, миссиябыз катары деп айтсак болот. Фондтун негизги миссиясы бул адамдарга Кыргыз Республикасындагы муктаж элге, калкка жардам берүү. Аларды муктаждыгын чечип, жалпылай мамлекеттин баягы социалдык экономикалык абалын жогорулатуу, алардын жашоо шартын жакшыртууга багытталган. Фондтун негизги баягы каржылоочу өлкөлөр кайсыларга келип калат? الدول التي تدعم مؤسسة السنابل. طبعا السنابل مؤسسة محلية ولنا شركاء في بعض الدول الحمد لله، ومن خلال شركائنا نقدم المشاريع لمجتمع كرغيزستان، ومن هذه الدول هي بعض مؤسسات وبعض المحسنين والداعمين من بعض الدول. لا أقول مثلا حكومات أو شيء، لكن هم بعض الداعمين كأفراد وكمؤسسات من دول مثل الكويت والبحرين وبعض الدول العربية وهكذا. Асанабил кайрымдуулук фонду бул Кыргыз Республикасында түптөлгөн уюм, фонд деп айтсак болот. Асанабил фонду башка мамлекеттерден колдоо жардам алат. Алардын арасында Кувейт мамлекети бар, Бахрейн өлкөсү бар. Жана ошондой эле ошол өлкөлөрдөгү атайын кайрымдуулук мекемелери каржылайт. Жана андан сырткары жеке кайрымдуу инсандар дагы чектелбестен биз аркылуу өздөрүнүн кайрымдуулук иш-чараларын жүргүзө берсе болот. Мен сурайын дегеним, биринчи жана буга чейинки суроонун мындай толуктоосу иретинде да, ушул мамлекеттер, мисалы Асанабил Кыргызстанда негизделди, бирок Кувейт, Бахрейн сыяктуу мамлекеттер Кыргызстанды унутпай, ошо Кыргызстан деген ошондой эл бар экен, ушундай мамлекет бар экен, жаңы эле эгемендүүлүк алыптыр эле, 30 жыл ичинде мына эми мына өзүнүн экономик социалдык маселелерин чечүүдө бир жардам көрсөтсөк деген түшүнүк барбы дейм да ошол мамлекеттердечи, мисалы Кыргызстанга болгон түшүнүгү кандай экен? عند هذه الدول التي تدعم مؤسسة السنابل هل يوجد تعريف عن قرغيزيا أنه منذ 30 سنة استقل، وكيف يعرفون عن دولتنا أننا نحتاج على المساعدة؟ نعم، طبعا المؤسسات أو الداعمين الذين يقدمون الدعم لنا لشعب كرغستان هنا هم يعرفون كرغستان جيدا، يعرفون ظروف كرغستان، يعرفون تاريخ كرغيزستان، خاصة بعد أن أصبح هناك علاقات دبلوماسية بين كرغيزستان وبعض الدول العربية، وأصبح هناك سفارات موجودة، سفارات بعض الدول العربية في كرغيزستان، وسفارات لدولة كرغيزستان جمهورية كرغيزستان أيضا في بعض الدول العربية، وأصبح هناك السياحة، السياح يأتون إلى دولة كرغيزستان، فبالتأكيد دولة كرغيزستان معروفة الآن جدا جدا لدى الكثير من الشعوب العربية. الآلاف جاءوا. Бул өлкөнүн элдери баягы кайрымдуулугун жумшап аткан элдер Кыргызстан тууралуу жакшы билет деп айтсак болот. Анткени азыр алар интернет булактары аркылуу билишет. Жана ошондой эле мына акыркы
Кыргызстан менен араб өлкөлөрүнүн ортосундагы дипломатиялык макулдашуулар атайын иш-чаралардан кийин дагы да кененирээк билип калды да. Жана андан сырткары араб өлкөлөрүнүн кыргыз жергесине канча деген туристтер келип атат, эс алуучу саякатчылар. Алар дагы ошол Кыргызстан тууралуу билип, ушул жердеги кыргыздардын жашоосу менен таанышып, анан өз жергелерине баргандан кийин ошондой бир кайрымдуулук иш-чараларына бизге сунуштар тартуулап жатат деп айтсак болот. Демек Кыргызстан тууралуу маалымат Кыргызстан тууралуу аларда кенен маалымат бар. Кенен маалымат бар. Рахмат. Мына бизде Кунгил Нидаль агайыбыз дагы көп жылдан бери Кыргызстанда жүрөсүз деп мен билем. Мындай дээрлик Кыргызстанды аябай жакшы түшүнүп калдыңыз. يعني موجودين في قرغيزيا كمان. نعم منذ كان شعري أسود. Мен жаш кезимден, чачым капкара кезинден бери Кыргызстандамын дейт. Агайды көрүп жүрөбүз дегенде. Көрүп жүрөбүз. Социалдык долбоорлор дегенде сиздердин фондуңуздардын негизги ошол мындай жөн эле жардамды ар кайсы жерге берип жүргенде болбойт да. Так изилдөөлөр болуш керек, негиздемелер болуш керек. Ошол ишмердүүлүктө мына агай көп жылдан бери жүрөт Кыргызстанда. Кандай айтсам, жалпы конъюнктура, жалпы мындай агайдын тажрыйбасында кандай бир өзгөрүүлөр оңолуу жака динамика барбы же тескерисинче артка кетүү динамикасы барбы деп болгон суроо فترة طويلة تعيشون في قرغيزستان وتعرفون ومنذ أن بدأتم تقدمون أعمال خيرية منذ بداية حتى الآن هل يوجد هناك تغيير في المجتمع؟ المجتمع القرغيزي؟ إيه. نعم في تغيير موجود الحمد لله وتغيير إيجابي الحمد لله. وعندنا الآن نحن مثلا يعني بداية عندما بدينا العمل الخيري يعني كانت المؤسسات قليلة جدا وبالذات من القرغيز أنفسهم، لكن الآن أصبح في تنافس أن القرغيز نفسه الشعب القرغيزي أو الأفراد نقول أفراد القرغيز أصبحوا هم بأنفسهم يؤسسون أيضا مؤسسات خيرية وأصبحوا ينافسون في العمل من أجل خدمة الشعب القرغيزي، فهذا تقدم كبير. Албетте өзгөрүү бар. Мисалы үчүн мурда мындан мисалы бир 10 жыл мурда кандай болсо азыркы менен салыштырып болбойт албетте. Азыр Кудайга шүгүр жакшы деңгээлде кыргыз элинин жашоосу оңолду. Ошондой эле уюмдар тууралуу айта турган болсок, башында эсептелүү гана кайрымдуулук мекемелери болсо, бүгүнкү күндө андай фонддордун, уюмдардын саны бир канчага жетип калды десек. Анын арасында ошол кыргыз жеринин өзүнүн атуулдары, түптөгөн кайрымдуулук уюмдар бар. Канчалаган кыргыз элине жакшы иш-чараларды, жакшы кайрымдуулуктарды жасап атышат. Мунун баары ошол жакшы жака өзгөргөндүн далили болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы ыктыярчылык же болбосо мындай берүүчүлүк маданияты канчалык деңгээлде жогорулады деп айтылат. Биздин агайлар балким көрүп атат да, биздеги болгон окуялар. Кыргызстандыктардын ыктыярчылык маданияты канчалык жогорулады? Себеп дегенде биз көп жылдан бери араб өлкөлөрүнөн, Түрк элинен, орус элинен, Америка элинен жардам алып, мындай жардам алып жүрө берип, иждивенчествого отуруп калуу дагы коопчулук бар да, ошол боюнча агайлардын балким аткаруучу мүдүрүбүздүн пикирин билсек. في ثقافة التطوع مثلا مواطني قرغيزية منذ فترة طويلة يأخذون مساعدة من دول مختلفة مثل دول عربية أو روسية أو أوروبا، والآن كيف أصبحت الثقافة التطوعية؟ مثلا هل هناك مواطني الدولة أيضا أصبحوا يقدمون أعمال خيرية، ليس يأخذون وإنما يسلمون يقدمون مساعدة؟ نعم واضح. طبعا بالتأكيد العمل التطوعي في كرغيزستان كبير ومتطور، وأنا عندما جئت إلى هذه البلاد لاحظت أن الشباب ما شاء الله يشارك بقوة في الأنشطة وفي المناشط. حتى نحن عندنا فريق متطوعين في المؤسسة يشارك معنا في الأعمال بدون يعني أجور وبدون مقابل وبدون أي شيء. الشباب يشاركون. هذا أول شيء. Биз Кыргызстанга жаңы келип иш баштап атканда бул жердеги жаштардын баягы бизди колдогондугу абдан кубандырган. Анын арасында атайын баягы мындай өз ыктыяры менен ыктыярчылар бизди баягы кош колдоп абдан жардам беришти. Алар ошол бизге берип аткан жардамы, кызмат үчүн бизден мындай акы да алып
талап кылышкан жок, сураган эмес. كذلك بالنسبة للأعمال التطوعية نقول المالية والمساعدات وهذا الجانب أيضا في تطور كبير جدا أيضا موجود. يعني نجد الآن ما شاء الله رجال الأعمال يقدمون إسهامات، بعض المتبرعين بعض المقتدرين ليسوا أغنياء جدا لكن قدر المستطاع يقدمون إسهامات، يقدمون معونات، يقدمون غذاء، يقدمون ربما بعض الأراضي مثلا لإنشاء بعض المشاريع للدولة للمجتمع عليها. صحيح. يقدمون أشياء كثيرة جدا. كذلك كما ذكرنا الآن أن هناك مؤسسات محلية أصبحت كثيرة الآن تتنافس وتساهم في خدمة المجتمع. فالحمد لله العمل التطوعي في كردستان متطور جدا والسهم يرتفع جدا جدا بنسبة كبيرة. Эми андан сырткары бул жерде Кыргыз Республикасынын жарандары өзүлөрү дагы кайрымдуулук жаатында жакшы өнүгүп, бүгүнкү күндө жакшы бир даражага жетип калды десек болот да. Анткени ар ким колунан келишинче жардам бергенге аракет кылып калды. Мисалы үчүн кээ бир колунда бар адамдар мисалы акчалай жардам берип атышат. Эгер өзүнүн ылдый турган бир муктаж үй бүлөнү көрсө, ага акчалай жардам бергенге, элементарный бир продуктадан жардам бергенге аракет кылат. Андан сырткары биз канча кайрымдуулук имараттарын салып атабыз. Аларга менин жардам болсун деп өзлөрү мисалы үчүн атында жерлери болсо, ошол жерге салынып калсын деп бекер жерлерди берген учурлар бар. Ошондой эле жогоруда айткандай, өзлөрү ушул жерде кайрымдуулук уюмдарын түптөп, бири-бири менен баягы атаандаштыкта биринен бири озунуу аракетинде баягы жарышып кайрымдуулук иш-чараларды жасап аткандыгына биз күбө болуп турабыз да. Жакшы. Анда мен мындай болсо бир аз мындай жалпы мен түшүнүк алдым. Анан бир аз кандай айтсам, мен курч дегеним канча туура болот? Мындай ар дайым эле бирөөгө жардам берип жүрө берсең, ошол жардам алып аткан тараптагы барабар ошол нерсе көнүп калат да. Ошол нерсе, ошондой динамика байкаган жокпу биздин агайлар мисалы? يعني هناك يوجد مثل القاعدة إذا على أحد دائما تساعد هو يتعود على أن يستلم دائما مساعدة. هل هناك شيء لاحظتم مثل هذا؟ هناك مثلا جهة أو طرف دائما يستقبل المساعدة ويتعود على هذا كطرف سلبي لهذا الموضوع يعني. نعم. وأحيانا موجود طبعا في معظم المجتمعات هكذا، ليس نقول لا نستطيع نقول هنا فقط. هناك بعض ولكن ليس كثير الحمد لله، ربما يتعود على الكذا ويعتبره حقا له، لكن أيضا نحن ننتبه لهذا الأمر وفهمنا هذا الأمر، ولذلك عندنا بعض المشروعات التي تساهم في أن المحتاج نفسه هو يكون عنصر فاعل ويعمل بتقديم بعض المشروعات الإنتاجية له. يعني مثلا نعطيه شيء يستثمر فيه ويشتغل به وكذا حتى لا يعتمد على المساعدات. ليس دائما يأخذ مساعدة، بالعكس هو سيصبح منتجا، يصبح منفقا مساعدا للآخرين بعد ذلك. يعني نعطي مثلا دكان، نعطي مثلا بقرة، نعطي مثلا بعض الأغنام، نعطي ماكينة خياطة، نعطي مشروع كذا صوبة زراعية مثلا. هذه الأشياء حتى تغير من ثقافة الاعتماد على الآخر والأخذ من الآخر دائما. فبالتالي نحن عندنا مشروعات في المؤسسة في هذا الاتجاه حتى نقلل من الذي نخشى عليه. Siz aytқан суроого кээде болуп калат. Мисалы, кээ бир тараптар бар, эми өтө көп деп айтпайбыз. Кээ бир учурларда эми болбой койбойт. Дайыма ошондой жардам алып жүрүп, ошол жардамды алуусу анын акысы катары милдеттүү түрдө беришиң керек. Мен милдеттүү түрдө алышым керек деген даражада баягы көнүп калган учурлар деле кездешпей койбойт албетте. Бирок биз дагы ошол нерсеге баягы көңүл коюп, ошондой нерсе болуп кетпесе, ошондой нерсеге көнүп калышпаса деп атайын биз жасап аткан долбоорлорубузду дагы ошол алып аткан адам өзү дагы аракет кылып, өзү дагы эмгек кыла тургандай кылып тартуулаганга аракет кылабыз да. Мисалы, бизде ушундай долбоорлор бар. Алган адам өзү аны иштетмейинче анын пайдасыны же үзүрүнү көрө албайт. Мисалы, айымдарга, аялдарга биз баягы тигүүчү машина алып беребиз. Ал жардамды алгандан кийин аны өзү тигип иштетсе, анын пайдасын көрөт. Күнүмдүк нан таап жейт. Күнүмдүк нан таап жейт. Же болбосо бир саан уй алып беребиз. Ал качан аны саап,
аны багып, аны курсагын тойгузса, анан ага сүт берет. Жана ошондой эле мисалы үчүн күнөсканаларды тартуулап беребиз. Кайрымдуулук катары ага өткөрүп мисалы. Ал ошол жерде эгинин эгип, ошол жерде түшүмүн алганда анан баягы эмгектин артынан өзү нанын таап жейт да. Ошон үчүн жанагыдай көнүп калууга ушундай долбоорлор менимче жол бербейт деп ойлойм. Демек, агайлар бул тармакта туура эле түшүнөт да, туурабы? Себеби баягы балыктын даяр бери кечекти ошо эмесин кайырмадан берип койгон жакшы эмес деп ойлойм. Өзү алып жей тургандай кылып. Ооба, ооба. Эң негизгиси ушул түшүнүк үчүн силерге чоң рахмат. هو يعني تعلم الصيد لا أعطيني الشبكة ولا تعطيني السمك. نعم. Ушул түшүнүк үчүн агайларга кыргыз элинин атынан, биздин атыбыздан чоң шукран. عفوا على هذا النظام يعني نحن باسم الشعب القرغيزي نشكر لكم. اشتكمس. Рахмат агайлар. Неге дегенде эми өмүр бою эле бирөөдөн жардам кетип жүрө бергенде бизге да туура эмес деп ойлойм да, чекесинен. Анан бирок ошенткен менен бизге убагында жардам берген агайларыбызга, бир туугандарыбызга боордош, мекендеш, тамырлаш, тагдырлаш болуп келаткан өлкөлөргө, агайларга, эжелерге абдан көп жылдарга чейин байкымдай ыраазычылык билдирип гана жүрөбүз да. نشكر على الجهات التي تساعد دولة قرغيزيا منها الدول ومنها المتبرعين ومنها الأشخاص الذين مثلكم. نعم شكرا لكم. نشكر لكم. شكرا رحمت. Сіздерге рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Жаратканым сіздерге дагы жакшылыгын аябасын. Катарып коесуз ба? نتمنى لكم التوفيق في أعمالكم. نسأل الله عز وجل يعني أن يوفقكم. آمين يا رب. أشكر لكم. أشكركم على هذا اللقاء، والحقيقة نشكر الجهات أيضا المعنية التي تسهل لنا الإجراءات وتسهل لنا العمل وتتعاون معنا. نشكر الجميع الحقيقة، ونحن سعداء بوجودنا في مجتمع كرغستان، ونشكر الجميع. شكرا لكم. Biz dagы сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Атаны ушундай чакырып, биздин кылып аткан ишибиз тууралуу сурап, биздин баягы кылып аткан ишибизге жогоруда өзүңүз ыраазычылык билдиргендей ыраазычылык сөздөрдү айтканыңыздар үчүн биз кыргыз элинде жашап, кыргыз элине жардам берип, ушундай бир кайрымдуулук иштер менен алектенгенибиз үчүн абдан сыймыктанабыз. Сиздерге чоң рахмат. Сизге да өзүнчө чоң рахмат, Шуңкарбек Курсанов. Жакшы которуп бердиңиз. Сиздерге да рахмат. Конокто Астанабил коомдук кайрымдуулук фондунун аткаруучу мүдүрү Абделкерим Али Мухаммед Али мырза болду. Дал ошол фонддун социалдык долбоорду өнүктүрүү тармагын жетектеген Кундел Нидаль мырза болду. Жана бөлүм башчысы бүгүнкү биздин котормочубуз Шуңкарбек Курсанов болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биз 2 саатты адамга адам керек деп жалпы негизде теманы атадык элек. Эми жогоруда мына Элим барсыңбы фондунун атынан Айдар Кубанычбеков жакшы сөз айтып кетти. Бизге ыктыярчылык маданияты жогорулатуу бул бир гана акча берүү жана акча менен же болбосо кайсы продукты менен камсыздоо эмес. Бул ар бирибиз ар бир кылып аткан ишибизди жакшы дыкаттык менен көңүлүбүздү коюп жана так аткаруу менен дагы ыктыярчылык жасай алат экенбиз да. Ошондуктан биз баарыңыздарды күнүмдүк турмушта, остановкада турганда, үйдө барып балдар менен сүйлөшүп атканда, карыларга мамиле жасап атканда кандай иш кылбаңыздар, ошону бир мындай кайрымдуулуктун элементи менен жасай турган болсок, анда сөз түрдө өнүгүүдөн башка жолубуз жок калат. Ошондуктан аман болуңуздар, эсен болуңуздар, Кыргызстан сырткары болуңуздар. Алдыңкы келерки эфирде көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар. Иш күнүм кечи, мен кештин кезекчиси Эркинбек Нурбаев болдум. Жакшы туруңуздар.